НТС телеканалы биз жолуктук долбоору. Акыркы чыгарылыштарда ислам менен Назиранын ортосуна болгон мамиле коомчулукта талкуу жаратып, көптөгөн ой пикирлерди алып келсе, ал эми ошондой эле Гулизага Азамат мырза келген. Жана ошондой эле акыркы чыгарылыштарда көптөн бери дайыны жок болгон Даниэль бүгүнкү биздин чыгарылышка келип отурат. Даниэль менен Бегимайдын ортосуна болгон мамилени биз толук тастыктап бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз баштадык. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы биздин демөөрчү Бишкек шаарындагы Кыргызстандагы эң мыкты курулуш компания бул Кут курулуш компаниясы. Эгерде сиз арзан баада сапаттуу үйлөрдү жана 7 жылга чейин пайызсыз рассрочкада алам десеңиз, анда сөзсүз түрдө Кут курулуш компаниясына кайрылыңыздар. Дагы видеолордун толугун көрүп, 1-этаж, 2-этаж, 15-этаж, 16-этажга чейин үй тандап алсаңыздар болот. Биздин акыркы чыгарылыштарда ислам менен Назиранын ортосуна болгон мамиле баарыбызды таң калтырды. Анткени бейшемби күнү чыккан эфирде ислам менен Назира эки жолго түшсө, жума күнү чыккан эфирде кайрадан ислам менен Назира бири-бирине бир айдай убакыт беришти. Алдыда булардын мамилеси да кандай уланып жатканын биз сөзсүз түрдө эртең жума күнү сиздерде кайрадан 20:30-да НТС телеканалында биз чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле Гулиза акыркы убакта да сиздерге убакыт жетпей калды. Азамат мырза дагы мына балыкты жакшы көрөсүзбү, балык алып барып келейин деп өзүнүн ырсаптары менен, өзүнүн жигиттик кадамдары менен талапкер болуп сизге келген. Азыркы убакта сиздердин мамилеңиздер мен оюмча жакшыланып атат окшойт, э? Ассаламу алейкум Канат мырза. Катышуучулар, баарыңыздар кандайсыздар? Жакшыбы, маанайлар. Биз бул жактан чыккандан кийин ооз ачууга 1 саат бар болчу да. 5 саат? 1 саат бар болчу. Анан Гулизада ороз экен. Анан 1 сааттын ичинде эмне кылабыз деп анан машина менен Бишкекти айланып келдик. Анан ооз ачуунун убагы келгенде бир кафеге отуруп, жылуу сүйлөшүп, отурдук, сүйлөшүп, баарлашып, анан кечке маал Гулизанын үйүнө узатып койдум. Баары эле жакшы болду. Жакшы болуп атат менин оюмча. Гулиза? Саламатсыздарбы? Саламатсыз Канат мырза. Ошол күнү бул жактан чыгып, анан жакшы бир кафеге барып отуруп, жакшы сүйлөшүп отурдук. Сүйлөшкөнүбүздө эми кандай деп айтсам, мындай эле сөздөр болду да. Эми акырында сөздөрүбүз калбай, мындай эле сырттан эле мындай болбогон эмес, эми мындай жөнөкөй эле сөздөрдү сүйлөшүп отурдук да. Анан эми көзгөдүк кичине мындай скучныйраак болду окшойт, бирок жакшы эле болду. Аябай мындай сөзгө тартып, сүйлөшүп, жакшы мындай шайыр байке экен. Барып отуруп, анан ошол кечинде мени үйүмө алып келип койду.
Негизи акыркы эфирде ошол жана мен ыйлаганым боюнча көп комментарийлер жазылып эме болуп туруп, мен ошону эми ачык кичине айтып берейин дедим эле. Ошол күнү мен негизи мындай телефондон башка мырзалар жазып же чалып таанышып көрөлү деп айтса, мындай ал адамдарга мындай эле сырттан эле мынтип жазбай же жок болуп ушундай эле эме кылып коесуң да, мынтип атшабайт этип коесуң да, жеңил элечи. Бул жерге де мисалы ушунча кыргыз элинин алдына сени тандап, ушунча элдин сөзүнөн, сыйынан, эмесинен коркпогон мырза келген үчүн ошол мен кадамын аябай сыйладым биринчиден. Анан бирок ошол жерде жүрөгүм жок деп турду да, мындай интуициям дагы ушинтип өзүмө каршы туруп ооба деп айтыш үчүн жүрөгүмө мындай эме бардым да. Карама каршы барганым үчүн мындай эмоциям келип кетти да, магачы ыйлагым келип. Анын үстүнө негизи бир адамды сразу көргөндө сенде симпатия пайда болот да, биринчи кичине болсо дагычы. Анан ошол менде ошондой болгон жок. Анан үстүнө мен мындай көп ойлонуп алыптырмын да, мисалы бир туугандардын алдында, достордун алдында, кыргыз элинин алдында ушунча келип отурган мырзаны жөн эле келген жерден чыгарып салсам, жүрөгү кичине эме болуп калабы, элдин алдында өзүм башкача эме болуп мындай жаман сезинип калабы деп ойлодум да. Ошол үчүн дагы анан өзүмө дагы шанс берип көрдүм да, может андай эмес депчи, может мындай сүйлөшүп көрсөк баары жакшы болуп кетет дегендейчи. Ошон үчүн өзүмө дагы бул мырзага дагы шанс берип сүйлөшүп көрдүк. Биз экөөбүз как мындай эле тааныштар катары эле аны муну айтып эле мынтип сүйлөшүп отурдук. Бирок аябай жакшы мырза экен. Асабаттары бүт баары жакшы. Просто айтып койт го, менин адамым эмес деген, экөөбүз тең бири-бирибиздин адамыбыз эмеспиз го деп ойлоп атам да, экөөбүздүн көз караштарыбыз эки башкабы деп. Анан биринчи көргөндө эле чувство деген 1% болсо да кичине болуш керек экен негизи. Азамат мырза, сиз Гүлиза менин адамым эмес деп ойлойсузбу? Эми башында мен дагы бул жакка келатканда Гүлизаны жактырып келдим чынындачы. Анан бул жактан кеткенде экөөбүз сүйлөшүп отурганда анын баарын байкаган жокмун. Баары жакшыдай эле сезилип атты магачы. Анан бул сөздү мен студиядан угуп атам Гүлизанын өзүнөнчү. Анан менин оюм дагы аракет кылып көрсөмбү, Гүлиза мага убакыт берсеби деп атам да. Берсе менин да жакшы жагынан көрмөк да, убакыт берсе. Ошол. Мен ошол күнү азыр айтып атпайбы, типа мен ушул сөздү ушул жерден угуп атам депчи мен, потому что өзүм дагы ушул разговорго кирип болушунча мындай чын жүрөгүмөн аракет кылып сүйлөшүп көрдүм да. Өзүмдү эч кандай мынтип сезбей, мен өзү негизи жөнөкөй эле адаммын. Көз сонун жакшы сүйлөшүп, мындай сөздү улап, жакшы эле мынтип аракет кылдым да. Бирок ошентсе дагы молжогумда эч нерсе жылыбай койду да. Мен ушундай жүрөгүмө каршы барган, бул вообще кыйын экен да негизи. Бирок ошентсе дагы аракет кылдым. Менин оюм ушундай. Азамат мырзанын сизге болгон аракети токтотпойм дейт. Сиздин буга көз карашыңыз кандай? Эми биз кой токто деп айта албайбыз да. Жигит өзү чечип келатат. Мен негизи буга чейин дагы биринчи жолуккандан кийин бир эки күн жазып жүрдү да. Жолугалы депчи. Бир жагынан чын эле жолукканда мен ойлодум, жолуккан мен уже без толк эле болуп калат го депчи. Анан анын үстүнө еще бул мырзанын убактын алып, анан үмүт берип, ушинтип келген жок да, мен айла жоктон деп. Анан жазылган да жокмун да, мен телефондончу ушундай мен сизге деген жүрөгүм жылбай койду деп айта алган жокмун. Мен вообще мындай күчүм барбай койду да ал нерсегечи. Анан негизи бул убакка чейин мындай оңой эле айтып койчумун. Бирок ушул жакка келгенде ушул мырзага мындай аябай жүрөгү ак мырза болгон үчүн мен айткандан корктум да, жүрөгүн ортоп аламбы деп ушундай болду.
Салам, биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү. Канат үйлөнүп отурсуң деп жалпы куттуктоолорго чоң рахмат. Үйлөнгөндөн кийин дагы бир менин жаңылыгым бар. Honda Bike KG эми өзүнүн магазинин ачты. Былтыр мен партнерым менен Honda Bike KG'ни алып келип ачкандан кийин Кыргызстанда көптөгөн кардарлар ушул биздин мотоциклди рассрочка жолунда только паспорт менен Эко Ислам банк аркылуу алышып, өздөрүнүн эң жакшы комментарийлерин беришип, жана Бишкекке 7 дуанга Honda Bike KG биздин мотоцикл тарап жаткан убагы. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү, канаттын мотоциклы деп келип бизден соода кылсаңыздар болот. Анткени мотоциклдер 74 000 сомдон өйдө кетет. Только паспорт аркылуу Эко Ислам банктан аласыздар. Биздин филиал Ошкодо ачылып атат. Кыргызстандын бардык жагына доставка бар. Андыктан ушул номерлерге чалып Honda Bike KG'ден мотоцикл алыңыздар да сүйүүгө биз жолуктук деп эң жакшы маанайда айдаңыздар, тебиңиздер. Азамат мырза, Гүлизанын айтымынча ички сезимдерим жылып айтат. Бир дагы пайыз жок дейт да мисалы. Сиз буга деле карабастан аракетиңизди кылып бересизби? Негизи менин оюм до конца эле аракет кылам деп башында аябай жакшы настрой менен келгем. Анан биринчи кафеге отурганда да мен ушул нерсени сезип аттым да. Мага болгон мындай талапкер катары, ага катары, байке катары мени аябай сыйлап аткан көрүнүп атты да. Бирок мен дагы ушу жүрөгүндөн мен жок экенин мен дагы көрдүм ошонучу. Гүлизанын жүрөгүндө мен дагы жок экенин көрдүм. Нар жактагы мындайча айтканда нар жагын дагы көрдүм да. Анан эгерде мен дагы Гүлиза негизи Гүлизабыз кандай сүйлөсү мага бүт баары эле жагымдуу болуп атат. Жакшы көргөн адам эмне сүйлөсү да жагымдуу болуп атат. Бирок Гүлизаны мен дагы мындай адам катары аябай сыйлап калдым. Кыз катары аябай сыйладым. Жакшы кыз экен, ачык кыз экен. Анан мени да сыйлап чыгып койгонун ошондо сездим менчи. Гүлизага да айтам чоң рахмат. Гүлиза боюнча оюм өзгөргөн жок. Анан мен дагы азыр ойлонуп атам, дос катары эле калсакпы деген ойдо калдым. Ооба. Жакшы тааныш катары эле калсак мен да ошого макулмун. Бул жерде баары эле түшүнүктүү болду окшойт. Экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мамиле дос бойдон калганыңыздар. Азамат мырза, Азамат, эң акыркы сөзүңүз чечкиндүү сөз болду. Анан сизге да ыраазычылык билдиребиз. Коркпостон ушул жакка кадам таштап, өзүңүздүн сезимиңиз менен күрөшкөнү, сезимиңизди ачык айтканы келдиңиз. Буюрса ушундай эле кете берсеңиз бактыңызды бат эле табасыз деген жакшы ниеттебиз. Ар дайым биз жолуктук долбоору эшиги ачык. Кайсыл убакта келсеңиз да биз сизди ушундай кол чабуулар менен тосуп алабыз. Келиңиз. Акыркы сөзүмдү айтып коеюнчу да. Негизи менин оюмча бул биз жолуктук долбоор чыныгы үйлөнөм деген мырзалар үчүн, айымдар үчүн ачылды деп ойлойм. Анан кийин Гүлиза экөөбүздүкү болбой калды. Бирок мен дагы алдыга кадам таштайм. Анан мен дагы бир сураныч нерсем бар эле да. Канат мырза сизден, НТС телеканалынын жамаатынан. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо мен 3-сезонго талапкер катышуучу болуп келип өзүмдүн бактымды сынаганга даярмын да. Эгерде сиздер уруксат берсеңиздер. Албетте биз НТС телеканалы менен биргеликте кеңешип, анын баардыгын чечип сизге жообун айтабыз. Бирок анткени сиз талапкер болуп келгениңиз уже биздин үй бүлөгө аралашып калдык деп эсептесеңиз болот да. Чоң рахмат. Анда биз бүгүнкү эфирди алдыга карай улайбыз. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, акыркы чыгарылыштарда эрежелер аябай көп бузулгандыктан биз Ырыскелдини эфирден сыртка узатканбыз. Бирок ошол эле убакта элдин дагы добушу керек жана НТС телеканалы менен биргеликте дагы биздин жалпы негиздөөчү, биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрү менен биргеликте чечебиз деп биз баардыгын ортого салганбыз. Бирок ошол убакта Ырыскелди мырза 76% адамдар калсын десе, 24% адамдар кетсин деген. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта Ырыскелди кайрадан конокто. Конокто дебейин, катышуучу. Кандайсыз Ырыскелди мырза? Ассаламу алейкум. Жалпы катышуучулар, Канат мырза,
жалпы кыргыз элим, саламатсыздарбы? Мен кубанычтамын кайрадан ушул жерде өзүмдүн бактым үчүн күрөшүп олтуруп калганыма. Биз жолуктук долбоорунун демөөрчүсү Орто Азиядагы эң даамдуу чайлардын бири апамдын чайы. Сөзсүз түрдө апамдын чайын ичип, биз жолуктук долбоорун көрүшүңүздөрдү биз суранат элек. Апамдын чайы сиздер үчүн. Сизде кандай сезим болду эми ошол убакта акыркы убакта эфирден кеткенден кийин, анткени элдин колдоосу мотивация бердиби сизге же? Рахмат, жакшы суроо. Негизи мен колдоочуларыма аябай ыраазычылыгымды билдирем. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин, чынын айтканда. Жана адамдын жүзү ысык болот го. Ансаңандай мен да энтес кайра кабыл алганына деле сүйүнүп атам. Биринчиден өзүм бактым үчүн күрөшөйүн деп кайра жакшы пландар менен, жакшы максаттар менен келип отурабыз. Жалпы колдоочуларга жакшы сөзүн айткан кыргыз элиме ыраазычылыгымды билдирем чын жүрөгүмөн. Мен сиздерди жакшы көрөм. Рахмат. Мен да сиздерди сыйлайм. Ошол. Биз жолуктук долбооруна болгон мындай кызыгыңыз канчалык деңгээлде көчөдү? Же мурдагыдай эле? Негизи биз жолуктукту мурдагыдай эле жакшы көрөбүз. Дагы деле жакшы көрөбүз. Биз жолуктук мен дайыма эле айтып келем, сырттан деле көпчүлүк сураганда аябай жакшы долбоор, бунун келечеги бар. Анткени бул долбоор мен орозон күндө алдамай жокко. Тамаша. Бул долбоор негизи эки адамдын бактысы үчүн күрөшүп, эки адамды бактылуу кылган долбоор. Мен аябай сыйлайм. Буюрса, бул жактан көп адамдар бири-бирин табышып, бактылуу жаштар көп чыгат болуш керек деп ойлойм. Ошолордун катарында мен дагы мен сыйлайм бул долбоорду. Рыскелдин келгенине сүйүнгөн катышуучулар барбы? Саламатсызбы, Канат беке? Жок, сиз келгениңизге. Канат беке, саламатсызбы? Митингге чыгып атсанан. Бул жерден мен Акмаралга суроо бергим келип атат да. Ушунча катышуучулар Рыскелди байкени калсын деп жатат экен дагы. Акмарал айымдын деген бир мындай посто деген элдер менен урушуп кетсин, бул деген бабник, андай мындай деген сөздөрдү окуп жатабыз да. Акмаралга суроо бергим келип жатат. Ошол сөздөрдү мындай кызганычтан айттыңбы же мындай чын жүрөктөн айттыңбы? Мындай элдер менен урушатын да, мен калсын бул деген НТС деген проходной двор эмес, мындай ушундай сөздөр айттырсың да, элдер менен урушуп ошон үчүн кызганыч болдубу же чындап эле жүрөктөн айттыңбы? Жолдош аябай эле мага катуу эме кылдың го. Суроо берип койдуң го. Негизи Рыскелди биз негизи эле ушу жакшы сүйлөшпөйбүз да. Рыскелдин мен кеткен туура эле кабыл алам, потому что биринчи сезондон бери жөн эле отургандай эле сезилет мага. Мен талапкер болгон күндө деле баары бир кабыл албайт болчу. Сырттан мен башка кыздар бар деп угуп калдым, башка кыздар менен жолугат деп угуп калдым. Кайсы кыздар менен жолугат деп угуп калдыңыз? Алардын арасынан өзүмдүн курбум да бар. Өзүңүздүн курбуңуздабы? Ким деген кыз менен жолугуптур? Пери, Айпери. Пери деген? Кыз жигит болуп сүйлөшөт экен экөө. Экөөнүн билбейм, мамилеси кандай, бир азыркы убакта кандай, бирок мурда угуп калгам. Рыскелди анда ошон үчүн эфирге келгиси келбей аттыбы Пери менен жүрүп? Балким ошондой болуш керек. Бирок Рыскелди бирде келип, бирде келбейт, бул биз жолуктук долбоорун сыйлабайт деп ойлойм, ошон үчүн кеткен эле жакшы. Экинчи сезондо деле мен мисалы көзүм жетпейт. Бул жактан өзүнүн түгөйүн таап, турмуш мындай үйлөнүп кетет дегенге ишенбейм. Ишенбейсиз? Мен жооп берип коеюнчу, кечиресиздер. Пери деген кыз мен азыр биринчи жолу угуп атам атын. Анан эфирден чыкканда сүрөтүн көрсөтсөм болот. Жок, азыр деле ушул жерден көрсөтсөңүз болот. Эгерде Пери угуп атсаңыз, сиз экөөбүз сүйлөшүп көрүшүбүз керек экен. Кандай кыз экенин аны да көрүшүм керек экен. Анан кайсыл жактан алдыңыз же кандай курбуңуз ал? Балким мисалы үчүн жолугушууда мен мына бир кафеге же бир жерге барып калганда туугаң барып калышы мүмкүн. Ал жерден мен адамбыз го, таанышып калган учурлар болот. Анан сүйлөшүп атат, кыз жигит болуп атат деген нерсе. Ой, сен билебиз го, сен жактырган кызыңды биз жолуктукка келгенден бери андай тема боло элек да. Эми сен Рыскелди билебиз, сен эми кыздарды таандап, жүрөгүңө жаккан кызды чакырасың го андай жерлерге. Ооба.
ошондой болуш керек өзү негизи. Мындай чакыргым келген адамды чакырам, анан чакырбаган адамды чакырбайм. Чакырсаңыз, значит, вот чувством бар какой-то процент, туурабы? Жок, айтып атпаймынбы? Кайсы кыз? Мен экинчи сезондо деле чакырган болсо мен Рыскелди өзүм айтат элем да, ооба чакыргам деп элечи. мен экинчи сезондо вот Рыскелди отурат, экинчи сезондон деле талапкерлер келет, бирок талапкерлерин кайра артка кетирет деп ойлойм. Бул жактан 100% Рыскелди үйлөнбөйт. Саламатсыздарбы, уруксатпы? Кандайсыздар Куш катышуучулар? келипсиз, айыма жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат, саламатсызбы Кадат мырза. Мен азыркы ситуация боюнча айткым келип атат да. Мисалы үчүн мага Рыскелдини мен как мындай мужчина катары өзүмө жакын кабыл албагандыктан Рыскелди сыртта ким менен сүйлөшүп жүрөт, эмне кылып жүрөт, башым деле оорубайт да. Эл калсын деген добуш берип атат Акмарал. А эгерде сенде мындай кызганыч, симпатия болуп аткан, сен өзүң азыр билдирип атасың да. Ачыгын айтканда. Рыскелдиге мен эч кандай мындай сүйүү сезим болгон эмес. Жөн эле мындай сырткы келбети жактырып Жок, аны биз түшүнөбүз, биз аны прекрасно түшүнөбүз. Просто сен азыр деген буну Пери менен сүйлөшөт экен, анан тиги менен сүйлөшөт экен, буну менен сүйлөшөт экен деп атпайсың сен? Значит, ошонун баарын аңдып отурганга убакыттың либо көп, жок, мен аңдып либо отурганда эмес. сенин ушунча симпатияң аябай Мен айтып бар. атам, айыма бул жерде сен түшүнүп турсаң, мындай уксаң, мен айтып атам, вот алардын арасынан мен курбум, вот мен жакын курбум да бар, вот ошолордун арасынан бар. Именно ошол сөздү уккандан кийин мен уже Рыскелдин оюн түшүндүм. Бул жакта жөн эле мен үчүн Рыскелди хайп үчүн эле отурат. Бул жактан эч кандай отношения жеке оюң, Акмарал. Эл андай деп ойлобой эле. Кызганыч боюнча айтсам, айыма мен эч кандай бул жактан Рыскелдини кызганган жерим жок. Аңдып жүрөсүң, кайсы кыз менен сүйлөшүп аткан ишиң жок, мен аңдыган жокмун. Мага вот именно подружкам келип айтып, эме кылып атпайбы. Анда подружкаң, анда значит подружкаң жактырат Рыскелдин. Рыскелдин бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Жок, жактырса аны жактырсын, а мен жактырбайм вот Рыскелдини. Мен азыр мисалы жөн эле мен катышуучу катары мамиле кылам бул жерде. Акмарал, биринчиден эми сен кыз баласың да, эркек бала болсоң, анда мындай сүйлөшсөк болот эле. Азыр эми сен кыз баласың, мен сени сыйлайм. Ошол жерде мен да азыр жолдош айтып атканда СМСтерди мен да өзүм көз жүгүрүп калдым эле. Мага көпчүлүк жөнөттү да, Акмарал андай мындай деп. Бир 100ге жакын адам менен айтышып отуруптур да, ошол СМС аркылуу элечи. Анан мен эми унчуккан жокмун. Буга деле келип деле айткан жокмун. Ал ошол жерден эле тема болуп жабылып калган эле да. Азыр айтып аткандан кийин ошого да жооп берип коеюн. Эмне себептен мындай бул жерде көрө албастыкпы же кызганычпы, мен деле өзүм деле түшүнбөй атам да. Ушундай эле сезилип атат магачы. Экинчиден ал Пери деген дос курбу кызың, аны деле балким мындай көңүл болгон үчүн ошол жерге келип, же болбосо ошол жерден жолугуп калгандырбыз биз. Мен азыр эстей албай атам, чын айткандачы. Бул экинчиден. Анан үчүнчүдөн Акмарал, сага бакыт каалайм. Сен да өзүң теңиңди тап ушул жерден, буюрса биз да табалы. Төртүнчүдөн болсо хайп деген эмне экенин өзүң түшүнөсүңбү? Хайп деген. Мен эгерде хайп үчүн келе турган болсом бул жерге, урматтуу катышуучулар, мен ушул нерсени айтып коеюн, кечирип коюңуздар. Эгер катып келе турган болсо, хайп үчүн келген адамдарыбыз да бар арасындачы. Мен эгерде хайп үчүн келе турган болсом, мен күнүгө эфирге кирет элем. Мен келип ушул жерден силерге мисалы үчүн тарта турган нерсем тартып, же болбосо чыгарып, мен бизиологдо жүрөм, мына тигиндей мындай. Бул экинчиден. Ана эгерде мен интернет сүйөп же башка нерсе кыла турган болсом, ошонун үстүнөн иштеп, бир нерселер тартат элем, же болбосо кандай блог тартып аракет кылат элем да. Пайдаланат элем. Андай нерсе менде мына интернетке болгон нерсе менде азыраак экен да. Кээ бир нерселер тартып коем, ошол нерсе кетип калат да. Кокусунан эле кетип калат. Ачыгын айткандачы, атайын изденип барып тартпайм да. Хайп деген ошол нерсени алып келет да. Мен түшүнүгүм боюнча ушул жерден пайдаланат болушум керек деп ойлойм да. Андай нерсе жок. Эгерде ушул нерсени айтып коеюн дедим, Акмарал. Сен мисалы үчүн хайп үчүн келип отурасың деп атасың. Балким сен өзүң ушундай максатта отургандырсың, хайп үчүн. Бир нерсени жетиш үчүн ушул жерден пайдаланып калайын деген максатта отурасың. Жок, сен адамды билбей туруп эле сүйлөбү да, сен хайп үчүн келдиң. Сен деле ушуну атасың, билбей туруп эле сүйлөп атасың да. Сен эми билебиз го, актёрсуң, жасап деле сүйлөп кое аласың бул жакта клоун болуп. Бул жерде мен 80% вот турмуш куруу максатында келип отурам. Бактыңды таап алдың. Баарыңар билип алга. Рахмат. Анан бул Канат жерде мырза кечирип коюңуз, сурап. Рыскелдиге мен эч кандай кызгануу сезими жок.
келген кийинки Рыскелдиге советим келген талапкерлерди бул жакпады ал жакпады деп тандап эме кылбай биринчи сүйлөшүп көр, ал кызга мүмкүнчүлүк берип көр, ошентип анан жок мага кереги жок, мен свидание барганын кереги жок. Акмарал, мага биринчиден талапкер келиндек. Өзүм талапкерим. Мага талапкер келиндек. Жакшы адам келсе, өзүм талапкериме, кийинки талапкериме сөзсүз түрдө шанс берем, таанышып көрөм. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу катышуучулар. Акмарал, сен сага айта кетейинчи, өзүң төбөңдө турган чөптү көрбөй, бирөөнүн төбөсүндө чөптү жулуп атасың да. Сен үчүн тилек келгенде эмне кылдың? Чайга чыктыңбы? Бир жолу. Чыккан жоксуң да. Туурабы? Анан сен биякта талапкер келе элек Рыскелдиге асылып атасың да. Рыскелдиге талапкер келе элек, келсе Рыскелди Гүлизадай болуп эле чыгып келет. Биз ишенебиз да. Кубаныч, сен өткөнкү эфирлерде жок, сен жок эле жөн эле мындай эме кылганбыз да, отурганбыз да. Бүгүн келип алып эле эмне болду сага өзүнчө эле? Мен сага айтарым да, сен бирөөнүн ою менен эмес, өзүңдүн оюң менен жаша, бирөөнүн жашоосуна киришпей, өзүң жашооңду эле түз да болду. Жок, эми тилек боюнча айта кетсек, аныкы сразу эле белгилүү болуп атпайбы? Хайп үчүн келген белгилүү эле болуп атпайбы? Биринчи Жанарага келим да, анан мага келим деп. Эми ошол оюн билгенден кийин, конечно, сен да ушундай сага келген кызды, мисалы, башка балага келаткан кызды сага келдим десе, сен кандай аласың? Мен ордума өзүң коюп көр. Мен чыгып чайга таанышып келмекмин, хайп менен келеби, жөн эле келеби, чыныгы сүйүп келеби же өзүң көргөзүш үчүн келеби, чыгып таанышып келмекмин да мен. Баарыңар билип койгула, мен тилек биринчи келгенде эле жаккан жок, ошондуктан мен анда убактысын кетиргем жок. Кетиргим келген жок, өзүмдүн дагы кетиргим келген жок. Ассаламу алейкум. Баарыңарга салам, катышуучулар, Канат мырза, кыргыз элим. Ошондой эле Акмаралды азыр көптөй бердик окшойт. Акмарал жалгызсырап калды, Акмаралды кичине колдоп коюн. Эми ар бир адамдын өзүнүн характери бар, өзүнүн ою бар. Акмарал да өзүнүн оюн айтты окшойт деп ойлойм. Эми Рыскелди деле сен ойлогондой бала эмес, сен деле Рыскелди ойлогондой кыз эмессиң. Экөөң болгон бири-бириңерге туура келбейсиңер, болгон ошо. Ошол жерде кичине жалгызсырап калдыңыз окшойт. Байкай келип отуруп алсаңыз аябай сонун болот эле да. Ошо негизи мен ушул жер эле ыңгайлуу. Акмарал менен Мунарбек парадай эле сезилип берет экөө, бири-бирине аябай. Мен сүйлөп коеюнчу Канат мырза. Балким Мунарбектин жанына отуруп алаттырсыз. Анан кийин, кийинки чыгарылышта. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Рыскелдиге суроо берейин дедим. Биякта хайп үчүн отургандар да бар дебеди Рыскелди. Анан кимдер отурат, ошолорду айтып кетпейсиңби? Жок, мен эми билбейм ал кимдер отурат. Негизи айтып атам да, хайп үчүн келгендер да бар да арабыздачы, негизи элечи. Сен ошо уверенный айтып атпайсыңбы, ошону тастыктап кой. Акмарал бул деле мен айтып атпайбы? Ошондой эле смыслда айттым да мен да. Мындай кылалы, хайп дей бербейли. Эми хайп деген нерсе бул үйлөнүү максатында келип отурабыз да, баарыбыз бул эми долбоор өзү үйлөнүү максатында ачылган турабы? Анан баарыбыз эле үйлөнүү максатында келип отурабыз. Анан келген адам деле хайп, анан кийин мындай тигиндей деле хайп үчүн эле келип отурабыз дегендей эле кылабыз да, баарыбызчы. Ал нерсени токтотобул дагы, мындай чыныгы жашоо жөнүндө сүйлөшөлү. Эгерде талапкер келе турган болсо, Акмаралга окшоп чыгара бербейли. Бир-эки чайга чакыралы. Акмарал айтса айта берсин, бирок сен айтпай эле койсоң болмок экен да, Рыскелди. Эмнени? Хайп үчүн отургандар да бар депчи, моякта баарына тийип калды ал сөз. Жок, эми ал нерсени туура эле түшүндүк го деп ойлойм мен, бардык элечи. Эми хайп үчүн келип олтурган адамдарга катуураак тийди окшойт анда. Атак мындай жакшы эле ойду айттым анычы, мындай Акмарал. Жок, негизи хайп дей бересиңер, бирок хайп не экенин өзүңөр жакшы түшүнбөйсүңөр да, чынын айткандачы. Кубаныч, эми сен аны көңүлүңө албай эле кой, эми хайп деген бул сен ушул жерде отурганың өзү хайп да негизичи. Ошо хайп дей бербей, мындай ниетиңер түзбү, үйлөнгөнү келдиңерби, үйлөнөйлү, балдар кыз иштейли, кыздар бала истегиле. Болду. Жөн эле чача-мача кыла бербейли. Куба, мен бир сөз айтып коеюн да. Рыскелди ортого койду, тиешелүү адамдар алды да. Болду да, ошо. Туура эле айтасыз. Анан Акмарал, алтын сага бакыт каалайм, өзүң теңиң тап, бактылуу бол, Рыскелди, коомчулук болду Акмарал. Коомчулукта эми сизге баягы көп адамдар добуш берди да, ошону канчалык деңгээлде жоопкерчилигин сезе алдыңыз? Эми мурда балким бизде редакция менен НТС телеканалынын эрежесине кичине баягы карама каршы чыгып жоопкерчилик сезген жоксуз. Эми бул жолкусун сизде канчалык пайыз жоопкерчилик күчөдү? Анткени сиздин уже эфирде
ар бир эфирде ушул жакта отурушуңуз керек болуп калды, анткени сизде коомчулук өзү алып келди да. Эгерде сиз бир эфирди жөн эле өткөрүп жибере турган болсоңуз, уже сиз кыргыз элине жоопкерчилигиңизди жоготуп атасыз. Билесизби бул канчалык чоң жоопкерчилик экенин? Мен бул жакка көпчүлүк ушул жакшы сөздөрүн жазып, жакшы ойлорун айткан кыргыз элимди сыйлайм. Ошолордун урматы үчүн ушул жерде кайра жоопкерчиликти сезип эми келип турабыз. Өзүбүздүн бактыбыз үчүн күрөшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздер жакшы көргөн Ырыскелдини биз кайрадан алып келдик сиздердин каалооңуздар менен. Эми Ырыскелди дана сиздин балаңыздар болуп калды. Эми ар бир кадамына, ар бир дем алганына чейин сиздер жооп бересиздер. Жана ошондой эле Ырыскелди өзү жоопкерчиликти алат. Ким эгерде Ырыскелдинин биз жолуктук долбооруна кайрадан келгенине сүйүнүп жаткан болсо, кол чаап койсоңуздар болот. Анда биз чыгарылышты алдыга карай улайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, акыркы убакта Назира менен Исламдын ортосунда болгон нерсе дагы аябай көп коомчулукка кеткенден, көптөрү Назира кетсин деген жазуулар, комментарийлер абдан көп болуп кетти. Биз жолуктук долбоорунда катышуучулар ар бири эми өзүнүн сезими менен күрөшкөнгө даяр. Ошондой эле биз эрежени да толуктай келгенде, эч кандай чыгарылыш башталгандан кийин, экинчи сезон башталгандан кийин Назира ошо сырттагы Турар менен жолуккан эмес. Эгерде Турар менен сезонго биз жолуктук долбооруна келип жолугуп мамилесин сырттан улантып свидание кыла турган болсо, анда биз эреже боюнча кетирмекпиз. Ошондуктан Назира эч кандай эреже бузган жок. Жана ошондой эле ар бир катышуучулардын өзүнүн Мунарбек айткандай характери бар, мүнөзү бар. Сиздер бул жерден бирөө тура эмес сүйлөп койсо эле ал кетсин дебеңиздер. Анткени биз жолуктук долбоорунун өздөрүнүн кандай мүнөзү болсо да, өздөрүнүн кандай характери болсо дагы өздөрүнүн бактысын табыш үчүн күрөшкөнгө биз ушул катышуучуларды чогулттук. Антпесек биздин акыркы НТС телеканал биз жолуктук долбоорунда митингке эле айланып баратат окшойт. Бирок кимдир бирөө эрежени аябай дароо катуу бузуп, Ырыскелдидей буза турган болсо, биз сөзсүз түрдө элдин да сиздердин да ой пикириңиздерге салып, жана ошондой эле НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн дагы мындай кеңеши менен аны эфирден баарын сыртка узатабыз. Бирок ушул жакта катышуучулар келди, биз буларды кетирбегенге аракет кылышыбыз керек. Кандай мүнөз болсо да ушул мүнөзү менен жакшы көргөндө биздин сырттан талапкерлер бар. Ошондуктан ар бир катышуучуларга сиздердин колдооңуздар керек. Анткени беш кол тең эмес. Сиздер да балким ушул жерге келе турган болсоңуздар, сиздер да балким эмоция менен ар кандай ката сүйлөшүңүздөр мүмкүн. Бардыгыбыз пендебиз. Ошондуктан бири-бирибизди кечирип, наоборот, биз жолуктук долбоорунун экинчи сезондо катышуучуларын катуураак колдоп турасыздар деген чоң үмүттөбүз. Анан жакшы сөз бар, эгерде кимдир бирөөгө жаман жазсаң, кимдир бирөөнү жамандасаң, сен анга кийин соогуңду бересиң деген. Ошондуктан комментарий, ой пикир жазганда да абайлап жазыңыздар. Эгерде жаза турган болсоңуздар, ой пикириңиздерди түшүнүктүү кылып, орусча айтканда грамотныйраак жазсаңыздар, ошол ой пикирлердин бардыгын биз туура кабыл алабыз. Ал эми Ырыскелдиге болгон добуштар токтойт. Эми Ырыскелди өзүнүн бактысын табыш үчүн кайрадан күн сайын ушул жерде күрөшөт. Ырыскелди сөзсүз түрдө күн сайын келген адам эле хайп үчүн эмес, жоопкерчиликти сезген адам, анан өзүнүн бактысын табыш үчүн келген адам гана күн сайын бул жакта болот, Түшүнүктүү. Кыргыз элиме айтып кетким келип атат. Мага каттар өтө көп болуп кеткен да. Сен биз жолуктук долбоорду такыр эле сыйлабайт экенсиң, көптөн бери көрүнбөй калдың деп. Мен ушу азыр айткым келип атат. Бир аз ден соолугума байланыштуу сыркоолоп калгандыктан келбей жаттым. Мен биз жолуктук долбоорун өтө сыйлайм. Бул жакта Канат мырза редактордун баарынан суранып, өзүм ден соолугумду калыбына келтирип алып, мына эми келдим. Ооба, эми Айыманын келбешинде да аргументтер бар. Ден соолугуна байланыштуу биз туура түшүндүк. Албетте, ден соолук бул мына азыр Айыма жакшы болуп келип, нурлуу болуп отурат. Кол чаап коелу мына. Кайрадан. Жана сиз Даниэль неге келбейттен деле дароо эле мен азыр Даниэль менен Бегим айга токтолгум келип атат. Анткени акыркы чыгарылышта кыскача айтканда 1 айга жакын Даниэль эфирди өткөрүп жиберди. Кандайсыздар? Биз жолуктук долбоордун эң сулуу кызы менен сүйлөшүп, Даниэль мырза, долбоорго келип, биз жолуктук долбоорунун эң сулуу кыздарынын бири менен сүйлөшүп, мамиле куруп, анан 1 айга жакын жоголгонуңузду коомчулуктагы аябай жоопкерчиликсиз жана биз дагы ошондой сезип калдык. Бул жакта редакция бар. Редакцияга мен айтып суранып кеткем, мени жиберген. Каяка кетем, эмнеге кетем,
эмне себептен келген жокмун, качан келем, мен бүт маалыматтын баарын жеткизип, редакциянын уруксат алып кеткен. Бирок тилекке каршы билбейм, негеде ошол маалымат жетпеби, жеткен жокпу, ар ким ар кандай кабыл алып атат. Жумуш боюнча мен Бишкекте эмес, командировкада жүрдүм. Ооба, жок, биз эрежени бузду деп анда айтмакпыз да. Сиз эрежени бузган жоксуз. Бул жерден редакцияга айтканыңыздан да бул жерден сиздин ортодо болгон мамилеңиздер болуп атпайбы? Мисалы Бегимай оштон бери учуп келип, эфирди калтырбай келип атат да. Биз НТС телеканалынан жоопкерчилик жагынан сизде сөз жок. Бирок сиздин өзүңүздүн ортодо болгон мамилеңизди балким устатып алган жоксузбу? Эми күрөшүп, мына сиз айтып аттыңыз эле орозо башларынын артында, эфирден да айткансыз, орозодон кийин үйлөнөбүз деп, ошол убакта мамиле дагы да жакын уланыш керек эле да. Эркек тараптан кандай кадамдар керек болсо, ошол кадамды мен кылдым. Аягына чейин кылдым. Бирок мен ата-энем ушундай тарбиялаган, эгерде ал нерседе мен жооп ала албасам, же орусча айтканда взаимность ала албасам, мен ал адамды кыйнабайм. Кандай аракеттерди кылдыңыз? Эми экөөңүздөрдүн мамилеңиздер эфирлерде мен ата-энем уже даяр болуп, Бегимайдын ата-энелери менен байланышканга, апам Бегимай менен жолуккусу келип, Бегимай менен жолуктур деди. Бегимайга ошол нерсени айтсам, Бегимай даяр эмесмин деп айтты мага ал нерсеге. Мамилебизди токтотолу деген сунушту Бегимай 3 жолу айтты мага. Биринчисинде ал ошто болгондо телефондон айтып, биз аны чечишкенбиз. Кийин дагы айтты ал нерсени. Мен жумушумдан суранып бошко барып келдим бир күнгө. Ошол нерсени чечтик. Үчүнчүсүндө 8 март күнү биз жолукканбыз. Бирок бул теманы биз толук сүйлөшө албай калдык. Андан кийинки күндөрү мен кандайдыр бир себептер менен пландаштырылбаган учур менен мен башка Жалал Абадка кеткенге туура келди жумушумдан. Бегимайга дагы айтып анал нерсени эскертип, редакциядан дагы сурандым. Балким сиз шашкан жоксуз, анткени эмне себептен эфирге келген жоксуз деген Бегимай ушул жака жалгыз келип атты акыркы чыгарылыштарда. Ошондо балким сиз Бегимай менен да көбүрөөк жүрүшүңүз керек эле, көбүрөөк да Бегимайды билишиңиз керек эле. Өзүңүз алыс жакта болуп, ата-энеңиз менен жолугуп турганга да ошого да Бегимай даяр болгон жок. Анан сырт жака кеткенде көрүп аттык Instagram баракчадан эмне кылып жүргөнүңүздү көрүп аттык. Эми ошол нерсе сиздин баягы үйлөнөм деген бактыңыздан дагы аябай биринчи орунга турду. Эми биз аны жумуш эмес, биз аны оюн катары көрдүк, футбол ойноп жүрдүңүз. Же балким сиз Кыргызстандын сборныйын ойнойт турсуз, ошончолук ушунун баардыгын таштап коюп, Кыргызстан сборныйын ойносоңуз, анда биз баардыгыбыз Бегимайды эле туура түшүнүш керек да. Же бир кесибиңиз футболистпи, же ошондой футбол менен кетип ошончо күнгө? Бул ой бир эле менде эмес, башка эркектерде да болушу мүмкүн. Туулган күнү өткөрүп тургандай эле биз эртеңки күнү кадам таштап, билбейм, балким кошулаттыр. Үйлөнүү бул өтө жеңил эмес деп ойлойм. Туулган күнү өткөрүп тургандай өткөзүп сала албайбыз да. Ошого тиешелүү бул нерсе менин өтө чоң жоопкерчилигим бар. Себеп дегенде мен бай үй бүлөдөн эмесмин, карапайым жөнөкөй үй бүлөдөнмүн. Өзүм тойго, үйлөнөргө мен эч кимден жардам күтө албайм, же бирөөдөн сурана албайм дагы. Ата-энемди да кыйнагым келбейт. Себеп дегенде ата-энем дагы уже жашы келип калган, жаш эмес. Чоң жоопкерчилик бар мойнумда, тойго даярдык деп. 1-2 эмес, мен 5 жумушум бар азыр, 5 проект, 5 жумуш менен иштейм. Убактым аракет кылам жетишкенге. Аяк чагы бул акчага такалат. Келбей калгандын себептери мен жумушта жүрдүм, мен иштеп жүрдүм. Ал жакта менин контрагым бар. Мен өзүмө сөз бергем, ушул жылы үйлөнөм деп. Кудайым буйруса, ошол күн келсе, ошол нерсе орундалат. Бирок албетте ага ар бир эркек бир эле мен эмес, даярданыш керек деп ойлойм. Ачыгын айтканда мен акча чогултуп жүрдүм. Азыркыда деле мен акча чогултуп атам, тойго даярдык көрүп.
Ошол сиз туура үйлөнөм деп акча чогулттуңуз, бирок акчадан да биринчи сезим да, эгерде Бегим айдын сиз ошончолук жүрөгүн ала турган болсоңуз, сиздин колуңузда эчтеке жок болсо эле турмушка чыгат, эгерде кыз сүйсө. Бирок сиз өзүңүздүн убактыңызды балким туура эмес корото алгандырсыз да. Балким эмоция калтырып, мен көп сүйлөп салышым мүмкүн. Көп сүйлөп салсам, балким мен кечирим сурайм. Менде ушундай учурлар болду. Бегим ай ошто жүргөндө. Бегим айды сагынган күндөр болду менде. Сезимим ошол нерсеге жетти. Ошол учурда мен негедир ала албадым ал нерсени артка. Кече Бегим ай кечинде Бишкекке келди, оштон аэропорттон байланышып сүйлөшүп тосолайын дедим Бегим айды. Бегим ай ал нерсеге макул болгон жок. Макул деп Оштогу бир адамдар аркылуу Бегим айдын рейсин мен билдим, сурап саат канчада учуп келет. Кече мен Бегим ай учуп келген убакытта бардым Бегим айды тосолайын деп. Бирок негедир ошол жерде мен жолуга албадым. Бегим айдын башка адам бар экен, башка тосолгон адам бар экен, анан тилекке каршы Бегим айдын убакыты болгон жок. Сүйлөшкөнгө тосолгон адам кимдер? Туугандарыбы же башка балдар? Ал нерсени мен билбейм. Бегим ай аэропорттон түшкөндө мен байланыштым, адамым бар деди. Жолугалы деп сурандым, балким Бишкекке келгенде же Бишкекке жеткенде пландарым бар деп бошой албайм деп айтты. Андан кийинки убакыт биз азыр ушул жерде жолугуп. Ошондо мен түшүнүшүм боюнча сиз биз жолуктук долбооруна келбесеңиз да Бегим айга болгон аракетиңизди кыла бердиңиз токтобостон, туурабы? Эфирден сырткары. Ооба. Ошондой эле кадамдарды кылдыңыз, жигиттик бардык нерселерди кылдыңыз, Үйлөнөм деп акча чогултуп жүрсө, эфирден сырткары Бегим айдын көңүлүн алыш үчүн көбүрөөк аракет кылып жүрсө, Бегим айга эмне жакпай калды болду экен анда? Бегим ай сизде. Өтө көп нерсени эфирден айткым келген маселе, бирок Даниэль мырза өзү баштап айткандан кийин, жана бул программа реалити шоу болгондуктан мен да болуп өткөн нерсенин баарын ачыктап айткым келип турат азыр. Себеби дегенде, азыркы биздин сүйлөшүүбүз ушул нерсеге жеткизди. Сөз башынан болсо, Даниэль мырзанын башынан эле мындай башында билинип аткан жакшы аракет кылды, бирок кийинки учурлары муздак эле мамиле мен жамда мажбур болуп эле тургандай сезилип атты да. Бул нерсени мен эфирден да кайра кийин көргөнүмдө ошол нерсени түшүнүп жетип аттым. Анан кийин эми 2 жаш мындай 2 адам бир нерсеге токтолгондон кийин кийинки чечимде дагы чынында ата энелер дагы кошулуп, 2 жак чогулуп, анан чечим кабыл алышат да. Анан кийин атам күтүп атты, кызым кудалар качан келет депчи. Апамдар айтып атты, кошуналарыбыз 1 айыл бизинде айыл болуп аткандыктан аябай жакшы күйөө ала келиптир, өтө сонун күйөө балалуу болупсуңар, биз эфирден көрдүк, күйөө ала кут болсун деп өтө чоң калуу тилектер айтылып атты. Ошончо сөз болуп аткандан кийин жигиттен кадамды күтөсүң да. Анан мен Даниэлден ушул нерсени көрө албай аткандыктан, Даниэль чындап эле сиз мага кылган мамилеңиз, оюңуз түзбү, мен сизден көрө албай атам. Эгерде сиз менин жанымда мажбур болуп өзүңүздү сезип аткан болсоңуз, мамилени токтотолу деп айтканым үчүн. Бирок Даниэль андай эмес деп эле жакшы мамилени улантатканбыз. Бирок акыркы жолу мен Бишкекке келип жолукканыбызда тилекке каршы экөөбүз отурабыз концертте. Бирок мен 3-чү адамдаймын да. Мындай күлүп сүйлөйүн десең деле Даниэльде муздак мамиле. Анан кийин Даниэль айтып калды, Бегим ай апам менен тааныштырайын деп атам сени депчи. Даниэль мырза дедим, мен башынан баштап эле көрбөй аткандай дагы да сизден көрө албай атам дедим. Чындап сиз мени жактырып атасызбы? Чындап мага деген кадамдарыңыз түзбү? Кандай деп өзүнө дагы суроо менен кайрылдым. Эгерде чындап мындай оюңуз түз болсо да биз апаңыз менен таанышайын, ошол нерсеге баралы деп. Себеби дегенде мен Оштон келгенде деле жумушуман жооп сурап, ошол акыркы жолу келгенимде мен тойду элестетип келгем. Үйдөгүлөр да той деп күтүшкөн. Себеби дегенде биз Рамазан айынан кийин той дегенден кийин. Мен Оштон ошол максатта келдим, бир чечимди кабыл алабыз деген максатта. Бирок тилекке каршы Даниэль экөөбүздүн ортобузда мына ошол маселе чыкты. Анан мен болгон ошол ойду айттым. Анан кийин Даниэль үйгө жеткизип аткан. Бегим ай азыр токтоп тур, мен баргандан кийин сүйлөшөбүз деди. Үйгө жетердин алдында. Үйгө кирдим. Үйгө мен досум күтөт эле. Досум күтөткан досум жана түштү. Биздин Даниэль көзүн сөзүбүз аяктабай калды да. Анан мен ойлойм, эркек адам сөзүбүз бүтпөй калгандан кийин ушул маселебиз чечилбей калды эле деп маселени көтөрөт деп. Бирок тилекке каршы Даниэль телефондорума жооп бербей койду, жазган смстериме жооп бербей койду. Анан кийин мен ошончо Оштон
той деп бир тараптуу болобуз, Даниэль келиңиз чечейли, эгерде чындап экөөбүздүн максатыбыз бир болсо жакшы жакка чечип алалы деген максатта телефон чалып байланышып аттым. Бирок тилекке каршы Даниэль звонокторума дагы, жазган смстериме дагы 24 өтсө дагы жакшы жооп бере алган жок. Жана андан сырткары акыркы эфирде эртең менен мен эфирге бара албайм, жалаатка иштер менен кетип атам, мен бара албайм деген жоопторду жазыптыр. Анан чынында мага аябагандай кыйын болду, ошол учурда өтө жаман акыбалда калдым. Себеби дегенде ошончо жакшы ниет кылып той деп күтүп аткан адамыңан чоң кадамдар күтө албаганың бул аябагандай кыз балага жаман болот экен да. Анан Бегим түшүнүктүү болду. Аз бир аздан кийин кайра сөз беребиз. Биздин балким катышуучулар дагы ой пикирин айтышсын. Нурсейит мырза. Апам менен тааныштырам деп турго. Негизи эркектин эң эле чоң кадамдарынын бири го деп ойлойм. Себеп дегенде көрүнгөн кызды же болбосо эме кылып алып барып ата-энең менен тааныштырганга кээ бир эркектердин руху жетпейт да. Мен ойлойм ошол чоң эле кадамдардын бири кадамдар болуптур, бирок ата-энем менен тааныштырам дегенде бул серьезный эме караган дейм да. Көз караш менен караганда үйлөнгөнгө. Жана да мен оюмду толук жеткизип койбосом, түшүнүксүз бойдон кала берет да бул жердечи. Кечиресиздер, мен ошондо Бегим ай түшүнбөй калдым да. Экөөңөр жакшы сүйлөшүп келаткансыңар, анан азыр сага Даниэль вроде бы апа менен тааныштырам деген бир сунуш жасаптыр. Сен эмнесин көрө албайсың, эмне кадамын кылыш керек эле, мындай конкретно айта аласыңбы? Болгон ошол учурдан баштап Даниэль дайынсыз жоголуп кетти. Дайынсыз жоголуп кетти. Жазганына мына 2-3 күн алдын болду. 2-3 күн алдындан баштап эле аэропорттон тосо алайын, Бегим ай сүйлөшөлү деди. Акыркы 1 айда мамилеси муздады. Эгерде чындап мени үйлөнөм десе, мага ою түз болсо, жок эле дегенде телефондон Бегим ай деп биздин мамилеси муздап атат деп бир жолу чалышын күттүм да. Бирок чалганда жок, мындай жазганда кандайсың деп коет. Чындап эле алгыз тарындыбы, эмне болуп атат? Мен 2 жума эфирге жалгыз койдум деген жок. Түшүнүктүү. Мен өзүмдүн жеке оюмду айтайын, эми Даниэль сага катуу тийбесин, бирок мен ачыгын айтканда Даниэльди турмушка даяр деп мындай көрө албайтам да. Анткени менде да негизи жаман көрөм ушинтип бирөөнүн артынан сүйлөгөндү, бирок мен өзүмдүн тааныш кыздарым жазып калат да, Даниэль Ниязалиев деген кийим деп. Мен сүрөтүн көрсөтсө, бул биз жолуктук дагы ушундай бул кыздын сүйлөшүп аткан азыркы моментте жигити деп айтсам, мага жазып калат или там жүрөкчүлөрдү жиберип калат деп атат да. Анан мен ойлоп атам, Даниэльдин деле күнөөсү жок, балким ооба өзүнүн адамын тапкан жок. Балким Бегим айдан ошончолук өзүнө бир ишеничтүү бир адамды көрө алган жок деп ойлоп атам да, балким. Мен айтып кетейинчи. Даниэль чындап эле балким сиздин сезимиңиз жоктур. Азыр мен Бегим айдан угуп аябай шок болуп атам бул нерсени. Чындыгында Бегим ай аябай күттү да, бар болчу. Сезим бар болчу. Канат мырза, мен дагы бир мен айтып коеюнчу, суранып келиңиздер. Эркекке мен ойлойм, мага аял затынан керектүү нерсе, мен күткөн нерсе бул адамды туура түшүнгөн, анан колдогон да. Менин жумушума, балким менин кесибиме, же мен командировкада эч жакка жүргөндө мен адамдан мени туура колдоп, мен түшүнгөндү каалайм. Алындай учурлар ага чейин дагы көп болду, бирок мен ал нерсени бир убакта көрө албай калгандан кийин туура сезимим токтоп, мен мамилемди токтото баштадым. Нени көрөп, сиз дегенчи, Даниэль мырза, сиз деген ал убакка жете элексиз. Сиз Бегим айдын жүрөгүн багындырып, нике шакеңизди салып, үйүңүзгө алып баргандан кийин Бегим айдан ошондой колдоо күтсөңүз болот. Азыр сиз Бегим айдын жүрөгүн багындырбай туруп эле мен мондай кыл дегениңиз туура эмес да. Сиз азыр баштап эле жатып эле өзүңүздү аябай бийик коюп эле, мен командировкага кеттим, мен 5 жумушум бар, мен бул жака кеттим деп кетип атасыз эми жумушуңуз. Бирок чындап сиздин сезимиңиз жоктур да. Жөн эле Бегим айды, жөн эле Бегим ай менен жөн эле сүйлөштүңүз. Балким сезим болгондо сиз 5 жумушуңуз эмес, бир да жумушуңузду кылбайт болдуңуз. Экинчи сезонго Канат байке. Мен талапкер эмес, катышуучу болуп келгем. Кастингден Бегим айды көрүп келгем мен бул жака. Экинчи сезондун алгачкы съемкасы башталардын алдында бир күн калганда мен редакция менен байланышып онлайн кастингди өтүп, мен бул жака келгем. Бегим айга. Туура, балким кайсыл бир убакытта эмоция калтырып, мен көп сөз сүйлөп алышым мүмкүн. Ошол үчүн мен кечирим сурайм азыр алдын ала. Мага эң кымбат нерсе бул убакыт. Убакытты мен туура колдонгонго аракет кылам.
Бирок мен бул жерде чындыгында мен эмнени кандай кадам кыла алсам ошол нерсени аракет кылдым. Балким мен билбейм, Бегимай күткөн нерсени толук мен бере албай калдым, же балким менден башка адам, менден күчтүүрөөк адам, менден көбүрөөк кадам кылган адам, менден көбүрөөк нерсени кылган адам балким Бегимайга татыктуу. Жок, кеп анда татыктуу эмеде эмес. Сиз албетте бере албай калдыңыз эчтеке. Анткени кыз киши күтүп калды сизди. Да, Даниэлди да мажбурлаштын кереги жок. Эркек адамдын айткан сөзүнө кылган иши далил боло алыш керек да. Даниэль аракет кылды, бирок сөз менен гана. Мен иш жүзүндө мындай ата-энем менен тааныштырам, чын тапсага жетем, үйлөнөм деген мындай түз нерсесин көрө алган жокмун. Ошондуктан бул жерде мажбурлаштын кереги жок дейм. Даниэль чынында жакшы адам, мен да ойлойм, өзү күткөн жакшы адамын жолуктурат деп. Ошондуктан мен да өзүм бактымы, мындай убактымы кетиргим келбейт. Жакшы эле мына 2 ай болуп калыптыр. Мен күттүм. Мен дагы мындан ары өз бактымды күтөм. Эми жөн эле бул жерденчи бул жерден түшүнбөсүздөр болот. Мен деле Даниэлдин балким сезими жок деп ойлогом, бирок Даниэлдин ушундай бир мүнөзү бар экен да. Балким жаштык кылып бул жана чын эле сизге таарынып алыптыр да. Мен жумушумду түшүнүш керек, ама убакыт керек деген сыяктуучу. Мындай экен да, Канат мырза, мен жумушумдагы чынында өтө жоопкерчиликтүү жумуш да. Даниэль мырза ал жака кеткенде мен жумушумдагы да ушунчалык көйгөйлөр чыкты да. Анан ошондо жумушумда ушунчалык көйгөйлөр чыгып, мына эфирде ыйлагым келип отурганда айттым да, мен жумушумду таштап, мен бактым үчүн ушу студияга келип атам, бирок Даниэльге карьера маанилүү экен да депчи. Демек карьерасын азырынча өстүрө берсин, макул. Кийин даяр болгондо анан анда өзү үйлөнөт деп. А мен жумушумду таштап, биринчи үй бүлөлүк бакытты биринчи кадамга коюп, мына ушу студияда отурам. Мен карьераны үйлөнгөндөн кийин деле уланта берем. Билбейм, кабыл алабы, кабыл албайсыздарбы, бирок үйлөнүү мен үчүн оңой эмес. Мен ушул жылга өзүмдүн максатым, ниетим бар. Мен ошол нерсеге Кудай буйруса жетем. Кудай буйруса жетем, ошол күн келет. Бирок ал нерсеге мен айтып атпайм, мен башка бирөөдөн жардам күтө албайм. Башка бирөөдөн тааныштарыман, балким туугандарыман мен бул нерсе ата-энемди да кыйнагым келбейт. Ошол нерседе мен өзүмдүн күч менен өзүм аракет кылып, акча топтоп мен үйлөнгүм келет. Мен келбей аткан себептери мен иштеп жүрдүм ал жерде. Мен ойногон жок, мен жыргаганман жүргөн жок. Мен жыргагандан ошол жерде отурган жокмун апайке. Жок, ошол сезимиңиз менен күрөштүңүз, то есть акча таптыңыз ошол жактан. Бирок сиз эң негизгиси биринчи планды сиз деген экинчи планга жылдырып атпайсызбы? Сиздин жумушуңуз бар, акчаңыз бар, бирок жаныңызда Бегимай жок. Бегимайдын мурдагыдай сезими жок сизге. Бирок эң нерсе күрөшчү сезим менен сиз мисалы Бегимайдын жүрөгүн устатып атпайсызбы? Сиз азыр деле Бегимай сонун аргумент менен айтып атат да, мен эч кандай Даниэлди жактырбай калган жокмун, бир гана аракети жок болгон үчүн, көңүлүм устак болгон үчүн мен да жөн эле ордуна коеюнчу дедим да. Бирок сиз жигиттик кылып, мен ушул жерден Бегимай деп аягына чейин күрөшүшүңүз керек эле, чындап сезимиңиз бар экенин билдиришиңиз керек эле. Кайра эле сиз карьераңыз менен тойго акча тапканды ойлонуп жүрөсүз да. Эң нерсе Бегимайдын жүрөгүн багындырбай атасыз да бул жерден. Менде бир суроо болуп атат да, Канат мырза. Бере кетейинчи. Жана мен эле уктумбу же баарыбыз уктукпу, орозодон кийин той деппи негизи. Бул той деген сөз чыкты. Значит, ошол нерсе той деген сөз чыкканга чейин бул эми белгиленген да. Орозодон кийин той кылабыз, апам менен тааныштырам деген сөздөр болуптур. Бул Даниэль мырза аркылуу келип атат да бул сөзчү. Кыз бала ал нерсени жеткизбейт болуш керек деп ойлойм да. А Даниэлдин чечими чечилгенден кийин ошол той деген сөз чыгып атат да. Азыр бул жерде башка сөз айтылып атат. Мен тойго иштеп акча табышым келген, баарыбыз эле жумушубуз бар, Кудайга шүгүр. Баарыбыз эле иштеп атабыз, жумушубуз бар. Биринчиден, анан бул жерде азыр Даниэль эгерде Бегимайга сезимиң жокпу, ушул жерден эле токтотуп коюш керек го деп ойлойм. Азыр жөн эле кыйнап атабыз да азырчы. Ачыгын айткандачы, Бегимайды деле кыйнап атабыз, Даниэлди деле кыйнап атабыз. Мындай караганда мен азыр сырттан өзүмдүн жеке оюмду айтайын. Даниэлдин сезими жок. Бегимай айтып атпайбы, бир ай мен күттүм дейт. Азыр эфир башталат деп атканда эле, эфирге келейин деп атканда эле бир күн мурун эле кече жазып калыптыр да, мындай айткандачы. Мен сени тосуп алайын дедим эле, андай мындай эфирге мындай эми келип кол кармашып баралы деген эле смысл болуп калыптыр да. Ошондой эле түшүндүм да азырчы. Азыр мына Бегимай деле капалып эле отурат, Даниэль деле сезим деле жок. Бул жерде жөн эле азыр экөөнүн ортосунда биз кошуп аткандай эле сезилип атат да. Тем более Бегимайга азыр көп жигиттер кызыгып атат. Жөн эле багын байлабай, эгерде чынында сен Бегимайдан, сен да адамсың, сен дагы имеешь право да тандаганга, Даниэль. Эгер сен чындыгында ушу Бегимайды өзүң келечекте жубай катары көрө албай атсаң, анда багын байлабай эле койгонуң жакшы да. Анткени балким бир жакшы бир мырза талапкер болуп келип калат деген менин оюм бар да просто.
Даниэль мырза, негизи баарыбыздын оюбуз бир да, бияктачы үйлөнөлү деп келдик да, туурабы? Анан баягы оор кылып атпайсызбы? Мен иштешим керек, акча табышым керек депчи. Эгерде сен ошол кызды сүйө турган болсоң, ал молдого барасың, никени кыясың, болду жашайсың да. Жеңил да негизи үйлөнүшчү. Биз өзүбүз эле оор кылып атпайбыз. Значит, биякта Даниэль мырзанын көңүлү жок. Анан көчөкө эмени жана аягына чыгып койсоңор, аэропорттон ким тосуп алды сизди? Бегимай. Аэропорттон дайыма мени узаткан, тосуп алган жакын курбум бар. Ошо жолдошу менен тосуп алат, узатат азыркы учурда. Бала тосуп алып атабы сизди ошондо? Жок, эми курбусу күйөөсү менен тосуп алат. Жакшы улубай атат да. Жолдошу. Ошондой да мен. Жакын досум жолдошу менен тосуп алат, жолдошу менен узатып коюшат. Дайыма ошо Бишкекке келгенимде. Нике окутуп эме кылып үйлөнсө болот, бирок Даниэлдин өзүнүн каалоосу бар да. Даниэлдин өзүнүн каалоосу башкача бир той өткөрүш болушу мүмкүн да, сиздин оюңузда башка той да. Даниэль деле орозодон кийин үйлөнөм деп чечим чыгаргандан кийин бардык нерсе негизи материалдык жакка келип такалып атпайбы? Иштеш керек. Бут уже чечим чыгаргандан кийин кыз жактан да түшүнүү болуш керек. Бул орозодон кийин үйлөнөм деп атат. Материалдык жактан иштеш керек болуп атат деп туруп. Бул жактан Даниэль деле жемелей бербей, Даниэль жактан дагы кичине мындай өзүңөр Даниэлдин ордуна дагы коюп көргүлө да. Бардыңар эле ишиңер бар, туура. Бирок бул серьезный кадам чыгып атат да, орозодон кийин үйлөнөм депчи. Ошон үчүн бардык нерсе материалдык жакка келип такалат. Бардык нерсе такалат негизи. Нурсейит, мындай болуп атпайбы бияктачы? Орозо деле бүтүп калды да, мисалычы. Уже үйлөнгөнгө даяр да. Анан эгерде чындап эле сүйөм десе, кимди? Бегайымды. Бегимай сүйөм десе, оорулутпош керек да. Никесин кыйып элем да, чакан той кылып койсо болот. Анан эгерде сүйүп чындап эме болсоч, мен азыр эменин эмесине келип кеттим да, биринчи сезондо баягы кол алышпады эле. Ким эле? Океана менен баягы мен той берем депчи. Баягы ошондой болуп атат да, азыр бул жердечи кол алышып анан кайра экинчи сезондо. Балким кыз жактан дагы может мындай тойду жакшы өткөрөм деген ниеттери бардыр. Ал экөөнүн ортосунда болгон нерседир. Кыз жактан дагы каалоо жоктур мындай эле нике окутуп койгонго. Нурсейит алтыным, бул Даниэль просто менин мурда эле айткам, Даниэль кыздын вниманиясына тойгон бала. Ачыгын айткандачы, четинен чертип алат любой кызды дегендейчи, өзүнө ишенген мырза. Бул жакшы сапат Даниэль, мен эч кандай жамандабай элем сизди. Бирок жөн эле Бегимайдын да убакытын текке кетирген туура эмес. Бул үйлөнөм, мен ошого акча топтоп атам дейт, мейли түшүнөлү. Бирок при этом бул Бегимайдын көңүлүн жоготуп атпайбы, өзүнө болгон бир сезимин жоготуп атпайбы? Биринчи орунда ошо сезим болуш керек да, Бегимайды ойлош керек. Андан кийин той болот да, туурабы? Бул жөн эле бир очередной атмосфера. Келгиле анда мен да өз каалоо тилектеримди айтып коеюн. Мындай болот да, баарыңар эле бир сөздү кайра кайталап атасыңар да. Эми аны айткан менен деле уже кеч да негизи. Бегимай бул жерде башында өзү өтө чоң кабыл алып алды да, мисалы үчүнчү. Таанышып көрөлү, жүрөлү дегенди өтө чоң кабыл алып алды да. Мен ушу менен сүйлөшөм, ушу менен турмушка чыгам дегендейчи. Негизи башында Бегимай өзү айткан да, мисалы үчүн мен ойлогондон да жакшы бала экен, мен ойлогондон дагы аракетчил бала экен депчи. Азыр эми кайра айтып атат, эч кандай аракет болбоду депчи. Ошон үчүн башында тез эле чечим чыгарбай, башында мындай карап, мындай шашпай, силерди эч ким кууп кетип аткан жок аркаңардан биринчиден. Анан үйлөнсөңөр деле болот да, мисалы үчүн. Даниэль мисалы үчүн туура эле айтып атат. Эми иштегени иштеш керек. Бирок деген Даниэль мурун Океанага айткан сөздөрүн эле Бегимайга айтып койгондо, мындай байкасаңарчы. Ошондой эле болгон да, негизи отношения куруп атканда. Даниэль, сиз тарапка толтура сөз айтып атып, бирок унчукпай эле отурасыз да. Балким ошон бар чындыр, айтып атсыңыз. Жооп бериңиз, ар бирине бирден сразу жооп бериңиз, унутуп калбаш үчүн. Ошол эми азыр уже канча аракет кылсаңар дагы, канча эмне кылсаңар дагы уже эч нерсе болбойт да. Уже экөөндө тең көңүл жок. Эми Мунарбек, сиз чечпеңиз, антип жакшы ниет кылыш керек. Бегимай чоң кабыл албай эле жакшы ниетте кабыл алды десе болот. Мен биринчи сезонго келгенде талапкер болуп келгем. Тилекке каршы мамиле аягына чейин барган эмес. Бирок жетиштүү кадамды кылгам. Бирок процесс знакомства, таанышуудан биз тилекке каршы токтоп калдык. Таанышуудан. Экинчи сезондо, мен экинчи сезонго негизи чындыгын айтып атам, азыр эч нерсе ишенесиздер билбейм. Мен кастингтен Бегимайды көрүп, Бегимай менен таанышкым келип келген. Таныштык, таанышуу болду. Таанышуу учурунда балким мен шашып көп сөз айтып койгондурмун. Эмоция калтырып, балким ошол убакта сезимдерим бар болгон үчүн же билбей. Кыздын вниманиясы. Бирок мен максатым бар. Мен бул жерде жөн отурган жок. Мен бул жерден билбейм.
ким кандай убакыт маанилүү барыбызга. Мен чындыгында бул ушул жылы мен өзүм максат ниет койгом, үйлөнөм депчи. Ошол нерсеге мен аракет кылгам. Балким Бегимай күткөн нерсени мен толук бере алган жокмун. Бегимайдын алдында дагы балким Бегимай мен сага азыр көп нерсени сөз бере алгандырмын. Мен кечирим сурайм ушул нерседен. Бирок бул жерден мен ойлойм эки нерсе, эки тарап келиш керек болчу деп. Балким мен күткөн нерсени мен Бегимайдан кийин ала албай калдым, же балким Бегимай күткөн нерсени мен бере албай калдым. Ошол учурда балким менин сезим токтоп калгандыр, бирок мен сезим Бегимайга чындыгында болгон. Жок, бериш үчүн кеч эмес, ар бир эркек кыз киши эми чечим чыгарса, эркек киши чечим чыгарбастан дароо токтотпош керек да негизи мамилени. Бегимайга тарынып токтоткондук демек бул сезимиңиздин жоктугу да. Мындай нерсе бар. Эгерде Канат байке, бул сөз бизде 3 жолу талкууланды да. 3 жолу талкууланды. Биринчисинде мен аракет кылдым. Экинчисинде аракет кылдым. Үчүнчүсүндө ал адам ал нерсени каалабаса, мен албетте кыйнай албайм, туурабы? Бул жерден эки тараптан тең взаимопонимание керек. Мен үчүнчүсүндө ал нерсени кабыл ала албадым, ал нерсени мен көрө албадым. Эгерде ал адам ал нерсени каалабаса, мен аракет кыла албайм. Мен ушундай тарбия алгам. Даниэль кеп тарбияда эмес, бул сүйдө эч кандай тарбия жок. Сиз дегенчи, биринчи Океана менен болгон мамиледе сиз экөөбүз жашканда айткансыз. Океанан мага болгон эч кандай сезимим жок, сенден эчтеке көрө албай атам дегенде мен айткам, демек кыздын сезими жок болсо анда бул нерсе кыйын, буну токтотуш керек деп айткам, анда башкасын караганга аракет кыл деп мен өзүмдүн советимди айткам да, кеңешимди. Бирок Бегимай экөөңүздөрдүн ортоңузда болгон мамиле башка болуп атат да. Бегимай канчалык деңгээлде үйдөгүлөрүн айтып, даярданып, мына кудалар келет. Бегимай эле эмес, ата энеси сүйүнүп, мен бул кыз кишинин да намысы да. Азыркы убакта сиз Бегимайды түшүнгөн жоксуз. Сиз өзүңүздүн эле жумушуңузду биринчи орунга коюп эле, Бегимайдын намысына тийип атат, бир туугандары күтүп атат, ата энеси күтүп атат, канчалык деңгээлде чын жүрөгүмен сизге турмушка чыгам дегенге даяр болчу да. Сиз ошол нерсени Бегимайга түшүнүп, наоборотунан аракет кылгандын ордуна кайра Бегимайга тарынып жок деп атасыз да. Жок болсо жок, андай мен эфирде отуруп мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Бегимай сизден дагы бир шанс сурагым келип атат. Мен чынында мындай мүмкүнчүлүк бердим бүгүнкү күнгө чейин. Анан адамдын өзүндө ишенич болуш керек биринчиден. Анан кийин сезим болуш керек да. Бирок акыркы мына 1 айдын ичиндеги муздак мамиле, өзүң күткөн нерсени ала албоо, экинчи жолу ал адамга өзүңдү ишенип да берүү, бул менде калгы жок. Бегимай балким эми экинчи сезон бүтөрүнө деле аз калды, бирок ар бир адам шанс алганга эме да, кандай десем, заслуживает шанса дегендейчи. Мен азыр билбейм, балким со мной баарыңар согласен болбойсуңар, бирок мен ойлоп атам да, шанс может берип көрөсүң. Анткени ар бир адам жаңылышат. Тем более Даниэль жаш бала. Азыр бир 30 жашта болуп ушундай кадамдарды кылган болсо айтат эле, 30га деле келип калыпсың депчи, кайсы арыңа дегендей. Жаш, жаңылышат, берип көр, жакшы бала. Бегимай сүйсөң, чындап сүйсөң шанс берип көр. Анан баягы экөөңөрдү жаман ойлоп калбагыла, тиги Даниэль мени. Мен болгон өзүм мнениемди айттым да. Сүйбөсө да шанс берип көрсүн, анткени түшүнбөстүк болуп калыптыр бул жерден. Даниэль да балким ушундай ой пикирин жоготот кийинки мамилесинде. Мен азыр Бегимайдын ички сезимин түшүнүп отурам. Азыр мынтип ойлоп атат да, кайра шанс берип көрсөм, баары бир бизде эчтеке болбойт, мындай кандай десем, туруктуу мамиле кылып кете албайбыз деген ойдо отурат да азыр. Эми Даниэль, сен кыздарга мынтип өзүң түшүнүп алсаң, биринчи ушул кызды жактырамбы же жактырбайм деп, андан кийин той деп айтып кой. Сен просто чечимиңди биз уже мындай серьезный кабыл алып, уже тойго даярданып алыптырбыз да, уже эл дагы уже күтүп атат да, качан Даниэль менен Бегимайдын тою болот экен деп. Эми бул сөздөр эми Бегимайга катуу тиет да. Мен кыз киши катары Бегимайды жакшы түшүнүп отурам. Бегимайдын да душмандары бар, туугандары бар. Эми Бегимайга баары айтышат да, эмне тоюңар болбой калдыбы, тигиндей болбой калды депчи. Бегимай бул жерде жаман болуп, азыр ыйрагысы келип отурат. Бегимай өзүнүн карма. Айсулайым келиңиз. Мен наоборот түшүнбөй турам да. Мисалы, экөөнүн мамилесине аз эле убакыт болду.
Анан Канат мырза айткандай, бул жерде мындай болбогон нерсеге эле түшүнбөстүк нерсе болуп кетти да. Бегимай чынында жакшы көрсө, Бегимай бул да сага суроо да. Жакшы көрсөң, сен бул жерде шанс беришиң керек, наоборотчу. Силерге дагы бир аз убакыт керек. Сен көңүлүң болсо, сен бул баланы дагы сынап көрүшүң керек байкап. Эгерде бул жерде эми Бегимайда эле эмес да, Даниэлде дагы. Даниэль да эгерде жакшы көрө турган болсо, экөө тең аракет кылыш керек азыр. Жок, Даниэль аракетин жасабады, шанс бер деп сурады. Сырттан карагандачы аябай жакшы. Бирок неге мындай болуп атат? Азыр Бегимайдын сөзү башка, Даниэлдин сөзү башка да. Экөө тең бири-бирин аракет кылып атат, бирок ортодо бирок тим эле экөөнү эки жакка ажыратып аткандай эле Ойлорунда аракет кылып атат, бирок бири-бирин ойлоп атат, аракет кылбай атат деп. Бул жерде мындай түшүнбөй атат да. Сөз менен эле аракет кылып атыптыр да, биз ушундай эле түшүнүп калдык да. Значит, мындай аракет жок. Азыр токтотуп салууга эрте деп ойлойм да, Бегимай. Азыр эле сүйлөшүп. Биринчи азыр биз Бегимайдын жообун күтөлү деп ойлойм. Эгер туура бир жооп берсе, мен ойлойм да, мен чота ишенип атам да, могу Даниэль баягы кетирген катачылыктарын оңдой алат деп ишенип атам мен. Анткени жакшыдан эч качан үмүт үзбөш керек да. Аракет кылып көргүлө. Келиңиздер, Уланчбек мырза, Мээрим, Жанара, сиз да ой пикир айтыңыз. Даниэль менен Бегимайдын мамилеси баягы сөздөн ишке өтө элек экен деп айткым келип атат да. Сөз менен эле мамиле болуп келатып, иш жүзүндө мындай мамилени экөө бири-биринен көрө албаптыр да. Мен түшүнүгүм боюнча ошондой болуп атат да. Анан убакыт керек чындыгында. Сөз менен эмес, иш жүзүндө мамилени далилдеш керек да. Саламатсызбы Канат беке? Мен Бегимайга бир шанс берип көрөсүң го деп ойлойм. Анткени экөөңөр тең бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр, просто ушул жерден мындай элдин көзүнө дагы мындай гордость кармап атабы, ушундай болуп атат да, экөөңөр да теңчи. Бири-бириңерди түшүнүп, аракет кылып көргүлө демекчимин. Мен да айтып кетейинчи. Саламатсызбы? Бул жерден азыр Даниэль алысташып кеткенине байланыштуу аралык бузуп коюп атат да, экөөнүн сүйлөшүүсүнчү. Булар да бир шанс берип көр. Даниэль жакшы сөзүнө турган бала. Бегимай, сен шарт жана берип көр. Шанс берип көр. Аз бардыгыбыз эле шанс берип көрдүк атабыз го. Бирок адамдын ички дүйнөсүндө эмне жатканын билбейбиз. Сырттан жакшы көрүнүп, жөкө бири-бирин жакшы көрүп турган болушу мүмкүн. Балким ичинен Бегимайда сезим жок. Ошон үчүн ойлойт элем, булардын сөзү үчүн эмес, өзүңдүн гана чечимиңди чыгар деп. Мажбурлоо эмес, бул биз мажбурлаган жокпуз. Биз ошол сезимиң бар болсо деп жатабыз да. Сезимиң бар болсо шанс бер депчи. Үйлөнө турган баласыз. Көбүрөөк ойлонгонго аракет кылыңыз. Мен негизи эле жигиттерге айта кетмекчимин, кыздарга деле. Жөндөн жөн эле өрдөктөрдү учура бербей, мындай бир нерсени обещать этип атканда дагы ошол сөзгө жооп бере турган болуп, ошол сөзгө айткандан кийин ошонун үстүнөн чыга турган болуп туруп сүйлөсөк эми жигиттерге жарашат да. Ошон үчүн эми мындан кийин если колуңардан келбеген нерсени алдын ала кыздарга обещать этпегиле да. Мисалы үчүн сени сүйүп таштайм же болбосо бактылуу кылып таштайм, анан самолетко учурам, Италияга апарып келем деп антип айтпайлы боло да. Андан көрө как она есть түшүндүрүп айтсаңар түшүнөт го деп ойлойм. Мындай кылалычы. Түшүнүктүү болду Нурсейит. Мунарбек. Өкөңөр тең түшүнүктүү болду. Эми биз бул жактан Бегимайга шанс, мүмкүнчүлүк берип көрдүк атабыз, бирок Даниэлдин да катасын өзүнүн мойнуна эле айттык. Чындыгында Даниэлден аябай чоң ката кеткен. Эң көп ката бул Даниэлден кеткен да мамиледечи. Анткени Даниэлде азыр дагы деле мүмкүнчүлүк бар ушуну оңдогонгочу. Бирок ошол кадамдар дагы да күчөш керек болуп атат. Эгерде биз бул жактан чында Бегимайда сезим жок болуп атканын көрсөк, биз деле айтмакпыз, ана жөн эле аракет кылып атасың деп, баарыбыз күбөбүз. Мен мисалы колумду көтөрүп, Бегимай дагы бир шанс беришин каалайт элем. Шанс берсиңер, кол көтөрөлүчү. Мындай кол көтөрөлдү да, кол ооруп кетти. Көтөрүп турсаңар мындай, көтөрүп турсаңар. Сүйүү үчүн дагы экөөнө бир шанс берилсе, дагы экөө убакыт берилсе, мамилесин дагы улантып көрүшсүн деген маанайда кол чаап коелу. Эми биз айттык калган экөндө.
Канат мырза, бул жерде баардык нерсени мындай адамдар менен аралашып, мамиле кылып калганда эң көп нерсени сезип калат экенсиң да. Чынында мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Эгерде Даниэль ушул нерсени жүрөгү менен каалап, ушу бүгүнкү эфирге чейин 1 ай толугу менен мына 1 айга жакындап калыптыр. 1 ай убакыты бар болчу. Туулган күнүм болду. Туулган күнүмдө мисалы күттүм, балким ушу гүл менен келип, чынында кечирим сурап калабы депчи. Даниэль катасын бул жерде эле сезбей атат. Телефондон өзүм байланышканга аракет кылып, Даниэль келиңиз сүйлөшүп алалычы, чечишип алалычы, эмне болду? Эфирге чейин бир сүйлөшүп алалыбы деп мен өзүм байланышканга аракет кылып сүйлөшкөнбүз. Бул боюнча кай жерлерде капа болдум, кайсы жерлерде окшобой калды, бири-бирибизге айтышканбыз. Ошол нерселерди эгерде Даниэль мырза ошондо сезсе, чынында ошко барып, да бул кыздын да көңүлү бар экен, менен ушул нерселерди күтүптүр, мен бере албай калдым деп чын жүрөгүнөн каалаганда, жок дегенде туулган күнүмө барып, менен чындап кечирим сурап, ошол жерде мүмкүнчүлүк сураганда, мен бергенге толугу менен даяр болчумун. Мен күтүп чаттым бүгүнкү күнгө чейин. Анан акыркы күн келип, эфирге келгенде азыр мен мажбур акыбалда калып атам. Ошондуктан мени да туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Жүрөгүнөн каалабаган нерсеге мен да мүмкүнчүлүк берүүнү каалабайм. Мен сени түшүндүм. Бул гүлдү алып кой. Рахмат. Балким ушул гүлдү берип атып бирдеке айтаттырсыз. Мен экинчи сезонго бирөөнү жолуктурам же талапкер күтөм деп андай ой менен келген эмесмин. Экинчи сезонго мен Бегимай үчүн келгем. Биринчи сезондо мен ката кетиргем, каталарымды кетирип, экинчи сезондо келип мен ошол үчүн күрөшкөнгө колумдан келишинче мен аракет кылдым. Мен жана айтып кеттим кандай кадамдарды кылдым. Ошол нерсени кылдым. Балким мындан жогору нерсени мен бере албайттырмын, же башка бирөө бере алат, же Бегимай ал нерсени менден күтө албайт. Мен экинчи сезонго Бегимай сен үчүн келгем. Сен жогуңду уктум. Андан ары мен сени дагы өзүмдү дагы кыйнай албайм. Сен убактыңды дагы алгым келбейт. Сага көп нерсени сөз бере алсам мен элдин алдында кечирим сурайм. Ошол убакытта эмоция калтырып, балким мен көп нерсени сөз бере алышым мүмкүн. Экинчи сезонго мен сен үчүн келгем. Сенден азыр элдин алдында кечирим сурайм. Мындан ары алып барчу иштерден мен суранмакчымын. Уруксат берсеңиздер мен эфирден кетейин. Негизи жигит болуп Даниэлден биз көп чечимди күтөт го деп көп мындай кадамдарды күткөнбүз. Бирок Бегимай айткандай Даниэль өзүнүн катасын мойнуна грамм да алган жок. Эч кандай сезген жок. Анткени бул жерде реалити шоу болгондуктан биз акыйкат айтышыбыз керек. Анан Даниэль түшүндүк, сезимиңиз жок экенин түшүндүк. Бегимай туура эле айтыптыр. Жашоодо дагы сизде эгерде ушундай өзүңүздүн ойлоруңузду, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды биринчи орунга койсоңуз, сизде дагы деле ушундай нерсе улана берет деп ойлойм. Анткени сонун жерге келип калганда, пикке бардыгына келип калганда сиз ошол нерсени өзүңүз колдон учуруп атасыз да бактыңыздычы. Анан сизге да ийгилик каалайбыз. Азыр эфирден кетем десе эле биз кетирүүгөндө бул кирип чыгып адамдар кетип, биз договорго бардыгына кол койгонбуз, редакция менен аны чечебиз. Ал эми Бегимайга биз эмне демекпиз? Сырттан сонун бир мырзаларды күтөбүз. Чындыгында биз Даниэлден көп нерсени үмүт эткенбиз да. Бирок ошол нерсени актабадыңыз. Ошондуктан Даниэль сизге да ийгилик каалайбыз. Чындыгында бул сиздин чечимиңиз. Бирок сиз азырынча эфирден кете албайсыз. Анткени биз редакция менен кайрылып бардыгын кеңешкенден кийин гана кете аласыз. Негизи чет жактан баары сонун көрүнөт экен да. Жарашыктуу. Бирок эгерде адамдын жан дүйнөсүнө келсе, ал нерсе өтө оор экен да. Мейли көп айтат, жарашасыңар деп. Бул эфирде мамиле ушундай, эфирде сөздөр ушундай. Бирок чындыгында алып келгенде эфирдин сыртындагы жашоо эфирдегидей эмес. Азыр балким айтат, болчу мейли ката кетир деп. Мен эч ким менен теңелбейм, эч кимге дагы актанбайм. Мени түшүнгөн адам түшүндү, түшүнбөгөндөр хейт жазат. Мен даярмын ал нерсени кабыл алганга. Бирок айткым келип атат. Ал адам менен башка бирөө жашабайт. Ал адам менен мен жашайм. Мен ал адам менен 1-2 жыл сүйлөшпөйм.
мен ал адам менен үйлөнгөн күндөн баштап жашоомдун акыркы күнүнө чейин жашайм да. Бирок ал мамилени сырттагы эч ким билбейт, сырттагы сезе албайт. Мен мейли айткым келген нерсени айттым. Суроо ушул жерде адамдын түшүнүгүнүн деңгээли кандай. Түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр жок. Мен айтчу сөзүмдү айттым. Жоопту да уктум ар кимден. Мейли мен силерге тең элбейм эч кимге. Уктум барыңыздарды, мен ыраазычылык айтам барыңыздарга. Жакшы күндөр өттү, өзүмө жакшы өтө көп чоң сабакты алдым. Бирок мен бир нерсени айта кетейин, менин максатым бар. Канат мырза, Кудайым буйруса, ошол күн келсе, сиздерди, катышуучуларды Рыскелди ойга, сизди дагы мен тоюма чакырам. Эгерде ошол күн келсе, ошол күн келгенде. Даниэль, сизге да рахмат. Анан сизге да биздин бир кеңешибиз бар. Эгерде чындап бир адамды тандабасаңыз, чын жүрөгүңүздөн, жактырбасаңыз, розодон кийин той кылабыз, үйлөнөбүз деп сөз бербеңиз. Эгерде сөз берсеңиз, жигиттик кылып аягына чейин чыгыңыз. Болгону ушул эле биздин кеңеш. Мен эмоция калтырып, өтө көп сөздөрдү сөз бере алдым. Сиздердин алдыңыздарда, көрүүчүлөрдүн алдынан мен кечирим сурайм. Даниэль мырза, эми сиз бүттү ажыраштыңыз да бул жерденчи. Болду, токтоду да. Эмечи. Кадамдар токтоду. Биз кызжыйт болгон жокпуз, биз үйлөнө элекпиз. Бул жерде таанышуу процесси токтоп атат. Таанышуу. Бирок проект ушул үчүн жаралган. Баары эле идеалдуу болуп кетпейт балким. Жоктун артынан бар деген нерсе пайда болушу мүмкүн. Таанышуу процесси токтоду да. Таанышуу процесси токтоду, анан сиз ушу менен эле жашооңуз токтоп калбайт да. Биякта может бирөөнү сүйөсүз бу катышуучулардан. Ошолорго сөз таштабайсызбы? Анан Бегайымга эле айтып кетейин, может силердикте таанышуу процесси токтоду да. Анан ушул жерден балким бирөөнү жактырып атасыңар. Сөзүңөрдү таштап айтып калгыла деген ойду айтып атам да. Ошону айтып коеюн дедим. Булар талапкерлер эмес, катышуучулар. Кенен деле айтат, эртең деле айтышса болот. Мен сүйлөп коеюн. Даниэль менен азыр Бегимайдын оюн баарыбыз эле уктук. Негизи мындай караганда Даниэль эми азыр кечирим сурап атат эми. Бул жерде кечирим сурай турган эле нерсе эмес. Болгону биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Азыр Даниэль капа болуп калышы мүмкүн. Мен баарын сырттан оюңарды уктум, анан өзүмө сабак алдым деген смыслда айтып атат да. Эми ар бир катышуучу ой айт деп бул жактан бизге тапшырма берген үчүн Даниэль кечирип кой, иним. Ошол өзүбүздүн жеке оюбузду гана айтып көрдүк. Эми жашай турган силерсиңер. Сен тура эле айтып атасың. Сен өмүр бою сен өзүң колуктугу менен жашай турган адамсың. Ойлонуп туруп анан кадам ташташыбыз керек. Ойлонуп туруп үйлөнөбүз. Баарыбыз эле ушундай максатта отурабыз да. Тура эле. Бирок ортоңордо сезим жок болгону менен Бегимай айтып атат, тура эле токтотуп койгоңор жакшы. Анан бул жерден токтоду. Экөөңөргө тең бакыт каалайм алтындарым. Экөөңөр тең мындай бирөөң красавчик, бирөөң красавица, бирөөң сулуусуң, бирөөң да сулуусуң айткандачы. Экөөңөргө тең буйруса, жараткан өзүңөрдүн түгөйүңөрдү таап алып келдирет. Андыктан силерге бакыт каалайбыз да, баарыбыз кол чапып коелу. Бакыт. Бул 100% реалити шоу болгонго чыныгы сезимдер менен чыныгы ашыктык ортодо мамиле болуп жатат. Эч кандай мажбурлоо, эч кандай кыйноо деген жок. Өзүңүздөр көрүп өткөндөй, чындыгында буйрук экен. Кыргызда көп айтылат го, нике кайып экен. Биз жолуктук долбоор ушу менен токтоп калбайт. Даниэль да болсо, Бегимай да болсо ушул жакка катышуучу болуп келгенден кийин биз экөө тең ушул жактан бактысын таап кеткенге дагы да аракетибизди кыла беребиз. Сырттан дагы Бегимай мага жакты, мен Бегимайга татыктуумун деген мырзалар болсо, биз Бегимайга талапкер күтөбүз. Жана ошондой эле катышуучулардын арасынан дагы Кубаныч мырза туура айтты. Эгерде чында Бегимайга мурдада көңүлү бар жигиттер бардыр. Алар балким ачыкка чыкпаса да мен билем кимдин көңүлү бар экенин. Балким сиз үчүн да бул чоң мүмкүнчүлүк, урматтуу катышуучулар. Сиз дагы балким Бегимай менен таанышып көргөнгө аракет кыласыз. Кыскача айта кеткенде, биз сырттан Даниэльге да талапкер күтөбүз, жана Бегимайга да талапкер күтөбүз. Эмне кылабыз? Буйрук экен. Алдыга карай улайлы анда. Мен айтып койсом болобу? Айтып коеюн, уруксат бересизби? Көпчүлүгүңүздөр ойлошуңуздар мүмкүн, же балким Бегимай ойлошу мүмкүн. Азыр айтып атасыздар. Даниэль кадам кылган жок депчи. Бегимайды ата-энем менен тааныштырганга чейин мен бардым да. Бегимай айтты ал жерде, мен даяр эмесмин деп
ачыгын эле айтты мага. Мен ошого чейин бардым. Ошол жоопту мен уккандан кийин андан ары мен кадам таштаган жокмун. Ошол учурдан кийин мен мамилебиз алыстады. Бирок ага чейин мен кадамды кылып келгем. Даниэль мырза, тема жабылган болчу, бирок бул жерде азыр актануунун кереги. Бул жерде азыр 100% мен күнөөлүү болуп калдым да, Биймай. Мен сизге акыркы жолу айткан сөзүмдү да билем да. Эгерде сезимиңиз жок болсо, ушунча нерсени баштоонун кереги жок деп мен сизден кайрамдай далилин күттүм да. Чындап эле сиз мени жакшы көрүп атасызбы деп. Андан кийин мына эфирге чейин, сиз жалаатка кеткенге чейин, командировкага чейин 2 күн убактыңыз бар болчу. Мен оштон 2 күн алдын келдим. Бир тараптуу чечип алалы. Эгерде чындап, анан бирок чындап сиздин калдыгыңыз болсо, мына мисалы үчүн мен 2 күн бош болчумун. Тааныштырат элеңиз, ал нерсеге мен деле даяр болчумун. Бирок сиз бир айттыңыз. Мен азыр башкача жол болуп атам, Бейбай. Жок, мен ушул Даниэль, сиз чечтиңиз да болду да. Биз сизден көп нерсени күткөнбүз, жигиттик катар, чындыгында. Кадамыңыз дагы да улан өрөткө деп күткөнбүз, бирок сиз болбогон нерсе үчүн өзүңүз эле токтоттуңуз. Баары түшүнүктүү болду, жабалы теманы. Келиңиздер. Жолдош менен Айдана жөнүндө сүйлөшкүбүз келип атат. Жолдош, сизге эмне болду? Саламатсызбы, Кадатбек эдер. Жолдош мырза, караңыздарчы, кыргыздын каада салтын сактап, кыргызча чапан кийип, кыргызча калпак кийип келген үчүн кол чаап коелучу. Биздин тааныштыгыбыз биз онлайн эле токтотуп койгонбуз. Умай энемен токтотуп койгонбуз. Интернеттен эле, Инстаграмдан токтотуп койдук. Себеп дегенде менде деген кандай десем, менде аракет болгон жок, чын айтам. Сезим болду деп. Сезим болгон жок. Сезимде аракет болгон жок. Сезимде аракет болгон жок. Анан өзүмдү жөн-жөндөн кыйнаган көргөн жок. Айдана ооба, сулуу, татынакай, ыймандуу, тың кыз экен. Бирок экөөбүз сүйлөшө келгенде, мындай экөөбүз жашыбыз тең болгон үчүнбү, мындай ойлорубуз эки баш жактан чыгып кетти. Тил табыша алган жокпуз, чынын айтканда. Таң калтыра алган жоксуз Айдананы, Айдананы таң калтырган жокмун ооба. Аны билем деп коер да бирдеке деп сүйлөсөңүз эле. Ошол. Айдананы сүйөсүзбү? Деп эле кыйдыргенсиңиз айдана. Саламатсызбы, кантипсыздар? Катышуучулар, саламатсыздарбы? Сурооңуз барбы? Жолдош, сиз ойлогондой болбой калды окшойт да? Сизге эле жакпай калды окшойт Жолдош, Ооба, мен ойлогондой болбой калды. Эмнеси жакпай калды? Экөөбүз сүйлөшкөндө эки башка адам экенбиз. Түшүнбөйбүз бири-бирибизди. Негизи ушунча 10 күндөн ашты. 10 күндүн ичинде бизде эки гана жолугушуу болду, эки эфирде. Андан кийин биз телефон менен деле сүйлөшкөн жокпуз. Телефон менен сүйлөшкөн учурда деле бири-бирибизди түшүнбөй урушуп кетейин деп, мындай бул айтсам мага жакпайт, мен айтсам мага жакпайт, мындай грубить этип салып, ушундай бир нерсе болду да. Жолдош жоош эле көрүнөт го, ошондо уруш чакып экен. Мен деле жоош көрдүм, мисалы сыртынан. Эч кандай капачылыгыңыз жокпу Жолдошко? Капачылыгым жок, өзүн айтып койдум. Бирок Жолдош деле ачыгын айтты, Азамат. Жолдош деле ачыгын айтты дейм. Аракет да кылбаганын айтты, сезими жок экенин ачыгын айтты. Сиз да ачыгын айттыңыз. Менде деле эч нерсе пайда болгон жок, мен өзүм деле аракет кылган жокмун. Эми мен бул жака келгеним деле бул чоң кадам болчу. Мындан аркысы Жолдоштон зависит этмек. Бирок бул жерде офлайн деле көрүнүп турат негизичи. Экөө бири-биринин адам эмес экенинчи. Бирок Жолдош аябай тегерен деле го, стол тегерен. Сүйүнүп. Эми ал кичине сүрдөгөн окшойт да ошол малда. Негизи экөөнүн сырттан эле көрүнүп турат, экөөнүн адамдары эки бөлөк болуш керек деп ойлойм да. Анан экөөңөргө тең бактылык кылайм, ушуну айтып коеюн дедим. Бактылуу болуп калдыңдар. Бул жерден Айданага дагы рахмат айтам. Айдананын апасы биздин Москва жергесинен көрүп жатат экен. Айдананын апасына дагы рахмат айтам. Анткени ушунча элдин эмне дейт деген сөзүн дагы мындай четке кагып, биринчилерден болуп кадам таштап келип жатат. Ошон үчүн
рахмат сіздерге ушинтип тандап келген үчүн. Бирок деген мен жанымда, өзүмдүн жанымда бирөөнүн бактысын кармап, убактуу эле мындай кармап жүргүм келген жок, башка бирөөнүн бактысын. Мен дагы мисалы башкаларга окшоп видео тарткым келип, мисалы биякта көп эле айтып жатат го, мисалы актив кылыш үчүн депчи, мисалы ошентип жүргүм келген болчу, бирок мен мындай экен да, адам деген жүрөктө деген жактыруу сезим жок болсо, өзүмдү кыйналган жокмун да. Түшүндүк жолдош. Видео тартууну айтпай эле коюңуздарчы, эми ал видео тартуу деле жакшы го. Анан бул жерде катышуучу жигиттерге сөзүм бар эле. Интервью кыла берейин. Айта бериңиз. Негизи кыздын бул жака кадам жасап келиши бул чоң жоопкерчилик жана эл эмне дейт деп элдин сөзүнөн коркпой келгени бул чоң кадам да. Келгенден кийин жөн эле убактысын алып, мындай жарылбайчы, оюнда эмне болсо ошону айтыш керек деп ойлойм. Анан калп эле күн өткөрүп, калп эле эфир өткөрүп кереги жок. Ошон үчүн көңүлүңөр болсо сразу эртеси айткыла, либо мындай. Ошондо сиз мага көңүлүңөр болсо каймап калгыла деген деп окшойсуз. Жолдош айтты го сразу эле. Сырттан келет да башка талапкерлерчи, ошолорго айтып атам. Ооба, жолдош айтты го. Бизде сразу эле айтышат, дароо эле. Сый болсо деп жолдош сразу айткан жок. Мен Айданага жооп берип койсом болобу? Жолдош анан айтты да. Иә. Ооба. Канат мырза, Айданаға жооп берип коеюн. Бул жакта катышчу балдарга да атпайсыңбы? Эми сырттан талапкер кыздар келип атат. Мисалы үчүн бирөөсү подружкасы менен спор ойноп келип алат. Бирөөсү бирөөгө өчөшүп келип алат. Бирөөсү жигитине өчөшүп келип алат. Ушундайлар болуп атат да. Мисалы үчүн баягыда деле кенен айтылбай калдыбы мен талапкерим жөнүндөчү. Анын эле өзүнүн жигити бар экен да, мындайча айткандачы, башка элечи. Ошондой эле нерселер болуп атат да. Если силер деле реальный сырттан, мисалы үчүн реальный эрге тием ушул балага точно деп келсеңер, анда бизде да точно сезим болот да. Эми негизи келе турчу дагы кыздарга айтып коеюнчу. Сыртта мындай эч кандай спор жок, мындай чыныгы сезимиңер менен, чыныгы үй бүлө курам деп аракет кылып атсаңыздар, быйылкы жылга план кылып атсаңыздар, анда келиңиздер. Биз жолдукта уже 3-4 айдан бери отурабыз, силерди күтүп. Эч коркпой эле келе бериңиздер. Кудай буйрса баары жакшы болуп кетет. Ошол. Мен да Айданага жооп берип коеюн. Туруп айтып атат, Айдананын мен оюн сыйлайм, анан кыз бала болуп ушул жерге кадам таштап келгениңиз үчүн Айдана сыйлайбыз сизди. Бирок сиз бардык жигиттерге айтып атасыз, бул жерде бат эле айтып койгула деп. Ооба, ар кимдин характери ар кандай, кээ бирөө бат айтат, кээ бирөө мамиле кургузу келип туруп анан кийин ошол жерде окшошпой калса, демек андан кийин чечим чыгарылып калышы мүмкүн да. Ар кандай учурлар болуп калат. Анан Айдана негизи сиз да негизи буга чейин кастингке келгенсиз да, биз жолуктуккачы. Сиз кандай максатта келдиңиз биз деле билбейбиз да. Кастингке келип ушул жерге катышчу болуп отургуңуз келген убагында. Бирок өтпөй калып кайра талапкер болуп келип отурасыз. Ага кандай сөз айтасыз билбейм, бирок негизи биз деле өзүбүздүн чечимибизди ошол жерден чыгаргыбыз келет. Эл эмне дейт же болбосо мындай дейт деп ойлогубуз, элдин оюна койсок биз өзүбүздүн жашообузду алып кете албай калышыбыз мүмкүн да. Андыктан ушул жерден чечкенге аракет кылабыз, бирок сырттан таанышып көргүбүз келет. Кийин анан чечим чыгышы. Эми бул түшү эми ар кандай нерсе да, бул түшүнүктүү эле болду баардыгыбыз. Айдана сизди деле түшүндүк. Жолдош чындыгында эми аракет кылбаса да байкап көрдү да. Көргөзүп койсоңор деген эле да. Иә. Сый көргөзүп койсоңор деген. Сый көргөзбөй койдубу? Жолдош. Сый көргөзгөн жок. Жок, койсойбу андай алтын алып берип эмес. Жөн эле мамиле да, жакшы мамиле. Жолдош. Аны тоготпогондой боюн көтөрүп андай кереги жок. Ошондой мамиле кылдыбы жолдош тоготпой? Ошондой мамиле болду. Андай мамиле деле болгон жок. Мен негизи мындай үмүт бергим деле келген жок. Качан айтканда, муну деген түшүнгөн адам негизи түшүнөт болчу. Мен айтып кетет болчумун, бул сүйлөшүп атканда Айдан айткан болчу, мен эфирге чыккандан кийин көп мага мырзалар, мен баркымды билбей жүргөн мырзалар мага жазып, баркымды билип баштады деген сөзү да катуу тийди мага. Айтарым ошол баркымды билген мырзалар менен бактылуу болор. Мен айтпайм. Рахмат. Айдана негизи баарыбыз эле кетиргибиз келип атабыз. Мындай сырттан сүйлөшүп көргөндө аябай сонун жөнөкөй кыз да. Сен Рыскелди Айдананын кандай максатта келгенине на деп эле асыла бербечи, Айданага акырышып. Айдананы негизи Рыскелдинин ордуна алсак болмок негизи. Болду Рыскелди. Кыйын жашоо. Айтайын. Кандай максатта келген? Айдана, мен сен тараптан. Рахмат. Кандай максатта келгенимди айтайын. Мен 15 жашта эмесмин, 18 жашта эмесмин. Келип бул жерде убактымды кетирип, ал менен таанышып, бул менен таанышып көрө турган. Мен 26 жаштамын. Турмуш куруу максатында келдим. Айдана, сизге да биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эч кандай биздин катышуучуларга да таарынбаңыз. Эми чындыгында сезим жок болсо билесиз да, адам дагы оңой менен үмүт бере албайм деп аракеттерин кылбашы мүмкүн. Бирок эң негизгиси
сиз эми сезимиңиз эмес, биринчи өзүңүз баягы жолдош сырттан жактырып, апаңызды чактырып, кадам таштап келгениңиз үчүн дагы биз ыраазыбыз. Дагы да ушундай баягы бизде чоң устаздарыбыз айткандай деле кыз киши деле жакшы көрүп калса, мен сени жакшы көрүп калдым, сага турмушка чыкканга даярмын деп айтыш керек дейт го. Сиз дагы да эгерде кимдир бирөөнү жактырсаңыз, өзүңүздүн туура оюңузду айтсаңыз, биз колдойбуз ар дайым. Бирок биз жолуктук долбоору да сиз үчүн ар дайым эшиги ачык. Балким сизге да буйруп калаттыр ушул жактан, жолдош болбосо башка бирөө менен ээрчип кете турган убактагы. Биз жолдош менен Айданы бүгүнкү эфиринегедир баары 2 жолго чыгат окшойт. Бул жакта Нурсейитке дагы 18 жаштагы Аяна келген. Нурсейит, сиз сүйлөйсүзбү биринчи? Ассаламу алейкум. Мен бир нерсе азыр жүрөгүмдө калып кетти, Канат байке. Капа болбосоңуз ошону айтып койсом болобу? Албетте, айтыш керек бар. Сиз айтып кеттиңиз да, мындай үйлөнгөнгө келгенден кийин кененирээк ойлонуш керек депчи. Мен ойлойт элем, ар бир адам өзүнүн ою бар да. Мен деле могу жерден талапкерлерге окшоп, катышуучуларга окшоп, булардын оюна кошулуп, жакшы сүйлөп отурсам болот элдин көзүнө жакшы кылыпчы. Даниэлге деле мындай поддержка керек го деп ойлоп, поддержка берим келген. Просто достой мындай жакын сүйлөшүп калдык, ошол эле анан эме кылып, негизи кенен эле ойлонушка аракет кылабыз. Эми балким деңгээлибиз ылдыйраак болушу мүмкүн, бирок если бир сөзүм жакпай калган болсо кечирим сурайм. Кечирип эле коюңуз, бул реалити шоу да баары эле өзүнүн пикирин айтат, бири-бирин урушуп атат. Анан сиздин жүрөгүңүздө калбасын анан. Жүрөгүңүздө калып, арыз жазып жүрсөңүз сыртка чыгып, жүрөгүмдө калтырды деп. Ошол биз деле таанышып, жолугушуп көрдүк. Мындай караганда экөөбүз деле көп деле эмеспиз да, спокойный экенбиз. Анан биз дагы онлайн токтотуп койгонбуз. Кантип онлайн токтоттуңуз? Жолуктук, сүйлөштүк, анан кийин телефон аркылуу сүйлөштүк. Мен айттым, бул да өзүнүн оюн айтты. Ошону чечишкенбиз телефондон. Аракет кылып көрдүңүзбү бирок? Аракет болду го дейм, анан бирок эки тараптан бул чечим чыкты да негизи. Аяна, сиз күткөндөй мырза эмес бекен, Нурсейит мырза? Негизи жакшы эле мырза экен. Эфирде кандай болсо, жашоодо да ошондой экен. Бирок сүйлөшүп, таанышып көрдүк. Экөөбүздүн адамыбыз эки башка экен чынында. Меники башка, бул жактыкы башка. Адам китеп сыяктуу эле. Китепти биринчи бетин ачып окугандан кийин эле түшүнөсүң да. Ошол себептен орток чечим менен эле биз токтотолу деп эле чечкенбиз. Аракет кылды, ооба, жакшы экен. Катышуучулардан балким башка бала көзүңүзгө илинип калгандыр. Жок. Ачыгын эле айтаттырсыз. Же балким катышуучулар Аянаны кармап калыш үчүн балким таанышууга чакыраттыр. Тартынбайбыз, балким катышуучулар деле балким чайга чакырып көргөнгө аракет кыласыздар. Жолдош өткөндө жакшы чечим чыгарды, мисалы, жигиттик кылып чечим чыгарды. Ошол сыяктуу эле сиздер дагы балким айтаттырсыздар. Аяна негизи жаш кыз, балким ушул жерде отурган катышуучулар характериңер келишип калса, мага айткам, дагы бир жолу айтып кетейин. Мага башкача кыз керек да. Мен дейби деп коесузбу мээри? Мындай да, сулуу десең, сулуу, сырткы келбетти, сонун. Башкача дегенде, билбейм, мындай жүрөгүм башка адамды каалап атат да, билбейм. Жок, негедир Нурсейит акыркы күндөр ушу Жанара менен көп жүрөт да, ушу Жанарага бир ою барбы дейм да. Ушуга кандай дейсиң Нурсейит? Балким Акиянаны унута албай атат. Жок, мен Жанарага дагы, Океанга дагы сезимим жок. Мен сезимим боло турган болсо, мен нормально эле кадамды атыштайм да, могу жерде монтип карап отурбайм. Жанара менден чоң. Биз жакшы сүйлөшөбүз болгон ошол. Жок, биякта силер деле башка бирөө менен жакшы сүйлөшөсүңөр да. Жок, негизи ачыгын эле айтайын мага. Нурсейиттин бир сөзү бар да, сенин Нурсейит сөзүң бар эле да. Мен если
бирөөнү жактырсам до конца аракет кылып кете берем, токтобойм, бир 5-6 жылга чейин аракет кылам дедиң эле да. Океанага ошондо 5-6 жыл болуп калды деп коё. 5-6 жыл эмне болуп калды ошондо? Мен ошону түшүнбөй аттым да азырчы. Океанга мен сүйөм деп тизеле отуруп алган жерим жок да, туурабы? Мен жактырып Жок, сен эмне жерде айт, мен сага айттым ошондо. Азыр жок дедиби, сага кийин деле жок дейт деп айттымбы? Айтсам сен мен до конца күрөшөм дедиң, туурабы? Күрөштү да лип атасыздар. Күрөшкөн дейми, мындай айттым го эми. Жок десе бир. Жок, ошондо азыр күрөшүп атасың же күрөшпөй элесиң, ошону айткам. Күрөшкөн жокмун, көрөйүн, чай ичип көрөйүн, жашоодон кандай экенбиз деп айттым. Болду анда, болду, не переживай, баары жакшы болот. Иә. Сизде да жакшы болот, просто келген талапкерлер кетирбей жакшы отуруңуз. Деп туруп өзүңүз кетирип атасыз. Жок, мындай да. Могу жерде камерада көрүп отурган эл үчүн мен керек болсо бир айда келген талапкер менен сүйлөшүп коюшум мүмкүн. Просто кыздан дагы, менден дагы мындай үмүт бериштин кереги жок да бул жердечи. Силердин сөзүңөр үчүн деле мен могу жерде бир ай монтип отурушум мүмкүн. Силердин айткан сөзүңөр үчүн мен океангачы 1 жыл эмес 2 жылда аракет кылып коюшум мүмкүн. Жанарага 1 жыл аракет кылып коюшум мүмкүн. Бирок бул жашоо меники. Мен кандай эме кылам, кандай болом, бул меники. Силер жөн эле оюңар айткыла, мен дагы өзүм ответим ушинтип. Нурсейит туура эле айтып атат. Мен Нурсеитке кошулам. Ооба. Бул жерде жана ушул суроо мага да келген да. Нурсейит аябай сонун сөз айтты. Мен кошулам. Неге дегенде, эгер эл үчүн отурсак же болбосо силердин үчүн отурсак, мен деле ойной турган ролум бул жерде аябай көп да. Мен сырттан деле бирөөнү чакырып алып туруп ойноп коюшум мүмкүн да. Ачыгын айткандачы. Эл үчүн эмес, бул жерде Рыскелди. Жашоо үчүн күрөшөлү. Ооба, бул деле өзүнүн жашоо үчүн күрөшүп атат Нурсейит делечи. Болгону өзүнүн айткан сөзү бар да, бул мен ээрчип жүрө берем, до конца көмөйүнчө жүрө берем деген сөзүнө гана мен айттым. Так бул өзүнүн жашоону өзү чечет. Молодец, укам, сен менден капа болбо. Болгону. Жок, мен сизге капа болго жок, мен да тамаша катар айттым. Сен өзүң айткан сөзүңө мен просто жооп берем да. Болду, ошол эле. Просто мен айтам, эгер кыз мындай биз экөөбүз жолугушуп отурдукпу, бул мындай мен адам экенин билдимби, кайсы бир талапкер келсе делечи. Ошо мен до конца аракет кылам. Хорошо. Жок десе да кылам. Жагып калса, сүйүп калсам 1 жыл 2 жыл. Минтип баштадың го сен уже. Канча айтам, каласам туруп алып айтамбы, отуруп алып айтамбы, ал менин ишим да менин. Отур. Каласам о жатып алып айтайын. Жатып алып эле айтышыңыз калды окшойт чынында. Монтип алып эле айтат окшойт силерге мени. Туура эле мен деле туруп колдоп коеюн Нурсеитти. Мисалы үчүнчү. Сөзүнө кошулам да. Кошулгандар кол чаап койгула. Акмарал кошулба. Түшүндүк, Нурсеитти өтө сыйлап калдым, жолдошту да и так эле жакшы аябай сыйлачумун. Кыска нуска сезимдери жок экен, айтты чойгон жок, жөн эле актер болушкан жок. Молодцы. Анан мен Канат мырза бир нерсени айтып коеюнчу. Айыма экөөбүзгө талапкер келгилечи. Сунанч. Ооба, экөөбүз отура берип ушул жерде. Мына океанага келип атты эле, бирок биринчи сезондо олтурган катышуучуларга талапкер келип кичине биз дагы бир таанышып көрөлүчү. Ушул нерсени айтып коеюн дедим. НТС телеканалы биз жолуктук долбоору катышуучулар менен талапкерлердин ортосуна болгон мамилени сиздерге толук чагылдырып бергенге жетишти. Бүгүнкү эфирде биз күтпөгөн окуялар болуп кетти. Бирок мунун баардыгы тагдырдын буйругу экен. Талапкер болуп келген Айдана менен жолдошунун да ортосуна болгон бири-бирине сезим болбогондуктан мамиле дароо токтоду десек болот. Ошондой эле Нурсейит мырзага сырттан аяна келген, экөө бири-биринин адамы эмес экенине түшүнүп, булар дагы дароо ортодогу сезимин токтотту. Жана ошондой эле Азамат мырза менен Гүлиза дагы ортодогу сезимин токтотсо, ал эми экинчи сезон башталгандан бери катышуучулар Даниэль менен Бегимайдын ортосуна болгон мамилеге көптөр суктанып, аябай көп тойду күтүшкөн орозодон кийин деп. Бирок биз бүгүнкү чыгарылышта жалпы катышуучулар жана ошондой эле биз алып баруучулар колдон келишинче аракет кылдык. Бул жерде Даниэльдин дагы, Бегимайдын дагы күнөөсү жок. Чындыгында өкөндө бири-бирине болгон сезим менен күрөштү, бирок тагдырдын буйругу менен бүгүнкү чыгарылышта экөө эки жолго түштү. Биз жолуктук долбоор буну менен токтоп калбайт, анткени ушулар өзүнүн бактысын таап кетмен сайын биз ушул жерде НТС телеканалы менен биргеликте өзүбүздүн кызматыбызды так даана аткарып келебиз. Биз дагы бир жолу айталы, Бегимайга дагы, Даниэльге дагы сырттан талапкерди күтөбүз.
Бирок көрүүчүлөр, мен маанайыңыздарды түшүрбөшүн каалайт элем. Анткени эртең жума күнү 20:30-та биз жолуктук долбоорунда 2-чи сезондун 1-чи тою деп биз кол чаап коелучу, келиңиздер, жакшы маанайда. Кимдин тою экен биз азырынча такыр айтпайбыз, аны эртеңки гана чыгарылыштарда биле аласыздар. Ушул студияда эртең Кудай буйрса жаркыраган тойдо, жаркыраган маанайда сиздер менен көрүшөбүз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Көрүшкөнчө.